Кутман кеч баарыңарга Ден сак мамиле чөйрөбүзгө кош келиңер. Эгер араңарда жаңы келгендер болсо, арабызга дагы бир жолу кош келиңер деп айтмакчымын. Бүгүнкү жаңы «Акчам кайда» рубрикабыз негизи эле финансылык сабаттуулук, акчанын психологиясы тууралуу сөз кылууну баштоодон мурда бизге жаңы арабызга келгендерге бир аз ушу Ден сак мамиле чөйрөсү жөнүндө кичине бир кыска маалымат берип койсом. Чөйрөгө киргенден бери, май айынан бери ушунча көп маалымат сакталды да чөйрөнүн ичинде. Аябай көп эфирлер бар, аябай көп конспекттер бар, ортодо жазышууларыбыз бар. Анан жаңы келгенде аябай көп маалымат болуп кеткен үчүн мен кайсы жерден баштап, эмне кылам деп анан көрбөй отуруп калгандар да бар экен да. Мага жеке катка Инстаграмдан каттар келип атат. Мен эмнени сунуштайт элем, келгенден кийин эгер убактыңар болсо, башынан баштап эле биринчи видеодон баштап көрүп баштасаңар болот. Себеби ошол жерде мүмкүн болушунча мен психологко барып баштаган эфирлеримди көрсөтүп, ошол жерде мен өзүмдүн жашоо таржымалымды, негизи өзүмдү издөө деген нерселер каяктан келип чыкты, эмне болуп балалык травмаларымды ойлоп баштадым, алардан кантип бирден жанагы англисче one by one деп коет го. Ошондой бирден бирден арылганга арылып баштадым. Ошолорду айтып берип отуруп, анан май айынан баштап кадимкидей тематика бөлүнүп, анан июнь айында мисалы келбетибизди кабыл алабыз, өзүбүздү шартсыз жакшы көргөнгө аракет кылабыз деген сыяктуу темаларды, андан кийин июль, август айларында эмоционалдык жетилүү деген тематикалардын негизинде, ошолордун негизинде анан психологдорду маекке чакырып баштаганбыз. Анан мен өзүмдүн дагы сабактарымда жөн эле бир темаларды эмес, атайын ошо айдын тематикасына ылайыкталган темаларды тандалып анан айтып бергенбиз да. Анан ал темаларды тандаганыбыздын негизги себеби мага жүздөгөн, миңдеген каттар келет да. Анан ошол жерде баарыбыз эле бир чөйрөдөн чыккан адамдар болгонубуз үчүн көйгөйлөрүбүз бири бирибизге аябай окшош. Ошол үчүн баарыбызга суроолорубузга жооп таба ала тургандай орток темаларды тандаганга аракет кылганбыз да. Эгер убактыңар болсо, идиш жууп атканда деле, үй жыйнап атканда деле ошол видеолорду бирден көрүп баштай берсеңер аябай жакшы болот. Анан силерге ыңгайлуу болсун деп Телеграмдын башына чейин барып жылдырып убар болбосун деп анан билим китепканасын жасаганбыз да. Дайыма шилтемелерди бөлүшүп атышат, Айзада бөлүшүп коюп атат. Ошол жерде шилтемеде билим китепканасына кирсеңер, атайын өзүнчө бир шилтеме, ссылка бар болуп атат. Ошол жерде билим китепканасы деген бар. Ал жерде буга чейинки болгон эфирлердин, маектердин тизмесинде каталог сыяктуу түшүнсөңөр болот да. Ошол жерде сизге кайсы тема кызыктуу болсо, ошону басып көрө берсеңер болот. Андан сырткары биздин китеп клубубузга өзүнчө чат группа ачып койгонбуз. Анан биздин челлендждер группасына өзүнчө чат ачып койгонбуз да. Ал жерде мисалы ай сайын тематикалык челлендждерди уюштуруп атабыз. Мисалы йога челлендж уюштурганбыз. Август айында эмоцияларыбызды анализдеген күндөлүк жазган челлендж уюштурганбыз. Анан сентябрь айында кайра йога челлендж уюштурдук. Анан октябрь айында ыраазычылык челленджи баштадык да. Күндө бирден суроолор ошол жерге келип атат. Ошол суроолордун негизинде күндөлүк жазып, өзүбүз менен достошуп, өзүбүздү кабыл алып, өзүбүз менен алгач ден сак мамиле курганга аракет кылып атабыз. Себеби алгач өзүң менен ден сак мамиле кура алсаң, өзүңдү урматтаган, сыйлаган, өзүңдү кабыл ала турган адам боло алсаң, бүтүн адам боло алсаң, анан башкалар менен дагы ден сак мамиле курганга мүмкүнчүлүгүң болот. Мындан сырткары дагы ушундай маалымат видеолорун да бөлүшүп турам. Кудай буюрса, колуман келишинче. Анан суроолоруңар болсо жазсаңар болот. Анан эмне үчүн «Акчам кайда» рубрикасын баштап калдык? Мен силерге дагы айттым эле, магистратурада окуп баштагам Гарвард университетинде. Окуу аябай оор экен, жөнөкөй эмес экен да. Эми буга чейин дагы мисалы Канадада да бир университетте окудум эле мурда. Анан салыштырмалуу аябай татаал экен. Окуганыбыздын өзгөчө чоңдор үчүн, иштеп аткан адамдар үчүн ылайыкталган программа болгон үчүн көпчүлүк нерсени 90%, 99% керек болсо сенден талап кылат экен да. Өзүң окуп, өзүң өнүгүп, анан профессор сага багыт берген адам катары ушундай сыяктуу түзүлгөн экен. Анан мен андай окуу системасына мурда тааныш болбогонум үчүн жайында окуу башталганда аябай кыйналып, жумушум менен жетише албай, анан өзгөчө ушул ден сак мамиле жагы чөйрөсүн өнүктүрөм. турам. Андан ары психология жаатында эле убактымды ошол жерге бөлөйүн. Менин да 24 эле саатым бар, чектелүү убактым. Анда жумушумду таштайын деп анан финанстарыма анда жумушумду таштагам да. Отурумдук канча убакытка чейин өзүмө убакыт берейин. Эгер иштебей жашап кете ала турган болсом макул. Анан эгер такыр кыйнала турган болсом, анан кийин күзүндө же болбосо кышында кайра жумушка кирип алам да деп өзүмдү сооротуп, психологко барып макулдашып, анан жумушумду таштагам да. Анан 3 ай ушунчалык мага оор болду да. Алгачкы 1 ай билинген жок. Анан экинчи ай мен чогулткан акчамды
коротуп баштаганым үчүн, ал дагы азайып баштаганым үчүн анан эми эмне болот, менин балам барда, өзүбүз чет өлкөдө жашайбыз деп, ооба бул жерде кадимкидей үй жайыбыз бар. Силер мисалы Бишкекте кандай жашап атсаңар, биз деле ошондой эле жашап атабыз. Отурукташтык, тааныштарыбыз, досторубуз бар. Бирок баары бир туугандарыбыз алыста болгондон кийин анан кыргыз баары бир жаманчылыктан коркот да. Анан негизи эле баардык эле адам коркот. Анан өзгөчө биз кыргыздар аябай асан кайгыбыз да. Анан жаманчылык болсо эмне болот деп анан караңгы күндөрдү ойлоп кеткенде менин туугандарыбызга кантип жетип бара калабыз. Мисалы Арстын көзүнөн карыган чоң энелерибиз бар, кокус көз өтүп кете турган болсо бир түндүн ичинде жетишибиз керек. Ошондой шарттарыбыздын баары болуш керек деген сыяктуу баардык түрдүү нерсе оюңа келет экен да. Анан ошондо мен билдим, көрсө, мен качан руханий байлык, качан өзүмдүн жан дүнү жараттарыман айыгып, качан өзүмө кам көрөм деген нерселерди ойлоп баштаганым, качан менин ошо финансылык негизги муктаждыктарым жабылгандан кийин анан ошол нерселерге, руханий байлыкка, ошо Инстаграмда жазган күндөлүктөрдү жазганга, чөнтөгүм тойгондон кийин, курсагым тойгондон кийин, ашказаным мындай физикалык жактан тойгондон кийин анан мен көкүрөгүмдү ойлоп баштаптырмын да. Анан ошондо жетти да мага. Финансылык сабаттуулук боюнча YouTube каналымда да көп маалыматтарды бөлүшүп аткам буга чейин. Бирок ушунчалык YouTube каналын бир жылда байкасаңар керек өзүңөр деле. Канча маалымат бөлүшкөнүм менен бир 3000 катталуучусу бар болуп эле, анан видеолорум бир 2000, 3000 көрүүгө чейин эле жетип, анан ошончо калып аткан да. Анан финансылык сабаттуулук десе эле кадимки эсептөөлөрдү эмес, акчанын психологиясын айтып берип баштаганымда YouTube каналым аябай өсүп, видеолорумдун бирөө 184 000 чейин көрүп алыптыр да, 6-7 000 жактырып алыптыр, эми жүздөгөн миңдеген комментарий астында. Анан ошондо билдим биздин коомго алгач ошо акчанын психологиясын жакшыраак жеткизип алсак, качан биздин негизги ошо акчага байланыштуу маселелерибиз чечилгенде анан көрсө биз руханий байлыкты ойлоп баштайт экенбиз депчи. Себеби бул нерсени өзүмдөн улам да бирдим да. Канчалык жумушуң бар болсо да, карьераң бар болсо да, эгер өзүң ошол акчанын психологиясын, акча менен болгон мамилеңди дени сак кылып куруп албасаң, тилекке каршы андан аркысын ойлой албай калат экенсиң да. Анан ошон үчүн мен акыркы 10 жылдан бери эле финансы дүйнөсүндө иштеп келем. Өзгөчө аудитор болуп жүргөнүмдө түрдүү бизнестерди көрдүм да. Аябай көп индустриялар менен алака түздүм. Эң көбү ушу IT жана медиа тармагындагы фирмалар болду да. Мисалы, кадимки биздин жасаган таштандылардан, кадимки малдын тезегинен энергия, газ чыгарган фирмалардан баштап, тиги шаркыратмалардан кадимки биз билип аткан энергетиканы алган, тамак аш чыгарган, кызмат берген, дей койчу, ушул кайсы түрдүү индустрияда гезит басып чыгарган, медиа фирма, түрдүү бир IT кызматтарды бере турган IT фирмаларынан баштап, кадимки пиво чыгарган, алкоголь чыгарган фирмаларга чейин финансы дүйнөсүн көрдүм. Анан финансы деген бул биздин жашообузду дагы азыркы заманда, илгерки заманда деле акча катары болбосо дагы ошол буюм тайым баалуулугу менен сенин жашооңдун бакубаттыгы өлчөнүп билинчи да. Мисалы, эң жөнөкөй эле үйдө кандай төшөктө жатасың, кийизиң канчалык калың, бооз үйүң канчалык озураак деген сыяктуу эле ошол дагы бир кандайдыр бир деңгээлде сенин бир финансылык байлыгың болуп атпайбы, муктаждык капиталың. Азыр дагы мисалы банктагы эсептерибиз, үйдөн сырткары кийген кийимибиз, келбетибиз, мисалычы, келбетиңдин дагы жакшы болуусу үчүн, дениң сак, жүзүң күлүп туруусу үчүн деп ошо көкүрөгүң тынч болуш керек экен. Ошого да кандайдыр бир деңгээлде акча таасирин тийгизет экен да. Ошондой эле адам сыяктуу эле ар бир ишкананы да бир организм деп карай турган болсок, ошо организмди башкаруу, иштетүү жолу дагы ошол финансы менен башталат да. Ошо финансы жүрөгү болот да. Ар бир фирманын ошол кайсы продуктты чыгарып аткан болсо, ошо продуктты чыгарган бөлүм менен финансы бөлүмү, анан албетте сатыш бөлүмү, анан финансы бөлүмү эң негизги операцияларды камтыйт да. Мисалы канадалык фирмалар, эгер башка тараптарда, мисалы эң жөнөкөй эле IT фирмаларын айта турган болсок дагы, IT фирма ачыла турган болсо дагы эң негизги IT командасын, анан финансы командасын ошол өзүлөрүнүн Канадада, өзүлөрү чыккан жерде кармап калганга аракет кылышат. Себеби ошол жүрөгү менен мээси деп койсок болобу. Ошол сыяктуу эң негизги организмдеги эң негизги органдар сыяктуу эле ошол финансы дагы ошо ишканалар үчүн да аябай маанилүү да. Анан ошол нерсени мен канчалык маанилүү экенин акылымда түшүнүп атсам дагы, мен туруктуу айлык алган үчүн такыр мындай акча тууралуу ойлонуп санаркалаганым үчүн көп маанисин билбей атыптырмын да. Себеби анан качан менин айлыгым токтоп калганда, качан мен каалаган нерсемди сатып албай
эсептешим керек турбайбы, көчтө бюджетке көңүл буруп башташым керек турбайбы, мындан ары мен саякаттай албай каламбы, мындан ары мисалы бир түрдүү социалдык долбоорлорду алып барып жүрөм. Мисалы ошонун баарын өзүм каржылайм да. Мисалы Бишкектеги окурмандар менен жолугушуу болгондо деген нерсени да биз мисалы Арстандык өзүбүз каржыладык да. Мисалы ошол эле мейманкананы ижарага алуу, ошол эле Ак барак фондун кызматташууга чакыруу, алардын баардыгын мисалы өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн эле төлөгөнбүз да. Бул нерсе үчүн мен үчүн мындай окурмандар менен жолуккум келген бир нерсе катары мисалы мен үчүн оп оңой болчу да. Ал нерселердин баардыгын өзүмдүн чөнтөгүмдөн алып чыгып, спонсор издебей эле каржылап коюучу. Көрсө, менин айлыгым болгон үчүн, туруктуу карьерам болгон үчүн мен акчаны такыр көйгөй катары көрбөптүрмүн да. Анан качан өзүмдүн айлыгым токтоп калганда ошол нерсени билдим. Анан ошол үчүн биздин бакубатыбыз үчүн психологиялык жактан, ден соолугубуз үчүн кам көргөн, мисалы гинеколог чакырып келдик, эмки жумада нутрициолог келе турган болду. Анан психологдорду чакырып атабыз, ошол сыяктуу эле биздин организмибизге, биздин бакубатыбызга таасир бере турчу адистерди алып келгендей эле, анан ошол акчаны да эң негизги компонент деп, мен өзүм азыр акчанын психологиясында аябай көп изденип окуп жүрөм. Мына ошол нерсени дагы бөлүшүп, анан айда бир айтып берип турайын деп чечтим. Анан бүгүнкү темабыз негизи акча психологиясына киришүү катары баарыбыздын эле негизи эле адам өзүн издейм десе деле балалык травмаларынан кайсы травмаларды алдым дагы мен ушул адамга айланып калдым деп баары бир чыгып келген жериңди уяңды анализдегенге туура көрүп атпайбы? Ошол сыяктуу эле биздин азыркы акча маселелерибиздин көбү дагы тилекке каршы ошол биздин бала кезибизде түптөлүп калган травмаларга байланышкан болот экен да аябай көп. Ошол үчүн бүгүнкү алгачкы киришүү темабызды негизи эле финансылык сабаттуулукту кайдан баштайм деген нерсени баштоо киришүү катары ошо биздин акчанын натыйжасында үй бүлөбүздүн, ата энебиздин, айланабыздагы жакындарыбыздын, өлкөбүздүн финансылык абалы бизге тийгизген таасири. Анан азыр эгер ата эне боло турган болсоң, ошол маселелер биз алган травмаларды балдарыбызга өткөрүп бербей, ошол биздин кадимки финансылык жактан сабатсыз деп айтайынчы, акчанын психологиясын түшүнбөгөн ата энелерден алган мисалыбызды кайра балдарыбызга көзгө кылып бербей, кантип балдарыбызга жардам бере алабыз? Андан сырткары ошол биздин балалык кезибизде алган травмаларыбыздын түрлөрү кайсылар экен, анан өзүбүзгө кандай жардам бере алабыз деген киришүү темасын айтып атам. Анан кийинки темаларда бир аз практикалык иштерди баштайбыз. Мисалы, эми айда ойлонуп атам, балким бюджет жасаганды кантип үйрөнөбүз деген сыяктуу темаларды баштап, андан ары финансылык планды кантип жасаганды үйрөнөбүз деп, анан мындай чын эле мындай англисче айтканда акшн ала турчу, аракет кыла турчу бир нерселерди баштайбыз да. Бирок бүгүнкү киришүүдө ошол нерсени мындай башынан баштап түшүнүшүбүз керек экен. Анан кошумча суроолоруңар болсо, ортодо мага жазып коюп тургула. Анан эфирдин аягында суроолорго жооп берүү бөлүгү сөзсүз түрдө болот. Эгер бир аз батыраак сүйлөп аткан болсом да токто деп койгула, себеби мен өзүм негизи эле табигатымдан аябай бат сүйлөйм, анан өзгөчө бир нерсе айтып берип атканда да бат сүйлөп кетем да, анан бир аз токтоо айтып коюп турсаңар болот, эгер шашып кеткен болсом. Туура эле нормалдуу мындай сын катары эмес, нормалдуу бир кеп кеңеш катары кабыл алам. Мына негизи эле ушу финансылык мен аябай көп макалаларды да окуп, азыр аябай көп маалымат да башымда кирип кетти окшойт, бирок түшүндүрүп айтып бергенге аракет кылайын. Балага балага ата энесинин финансылык абалы аябай чоң таасирин тийгизет экен да. Өзгөчө биздин ушу 90 жылдарда төрөлгөндөр, биз ата энебиз жакшынакай эле жерде иштеп жүрүп, мисалы бирөө мугалим боло турам, бирөө доктур болом деген болсо, окуп аткан болсо, анан өлкөсү кулап калып, анан жаңы өлкө куралып, анан кайда иштерин белгисиз, иштей турган болсо дагы бир ала турган айлыгы белгисиз. Биз 90-жылдарда төрөлгөндөр биз аябай чоң кризистен өттүк да. Анан бала кезибиз тилекке каршы ошо ата энебиздин финансылык абалы оор болгонуна аябай таасирин тийгизди да. Анан азыр мисалы мен баламдын оюнчуктарын көрүп, баламдын китептерин көрүп, кийимдерин көрүп, анан азыркы мүмкүнчүлүктөрүн көрүп, анан мен өзүмдүн бала катары өзүмө аябай боорум ооруйт да. Чын эле боорум ооруйт да, себеби мисалы жана жыртык алипе китеп жок да, элестеткиле. Алипе азыр мисалы баламдын үйдө 100дөн ашык китеби бар экен да. А мага китеп жок, ошо аябай китепке кызыгып, анан бир айылдардан жыртык жана ушундай тегерегинин баары капкара болуп кир болгон, сырты да жок бир алипе китеп таап келип беришти. Анан ошону аябай окугам да, башка эчтеке китебим жок. Ушундай жокчулук болчу да, балким шаарларда бар болгондур, бирок биздин көлдө, айылдарда андай нерселер жок болчу да. Мындай ооба айылда курсагыбыз ток, орто эле жашаган үй бүлөдө чыктык, бирок азыркыга салыштырганда бир топ биз жокчулукта чоңоюп турбуз да. Анан ошол нерселер көп учурда бизге аябай чоң травмаларды алып келет экен да. Анан мен буга чейин да айтып бердим эле, атайын илимий изилдөөлөр бар.
адамдын сезимдери өзгөчө. Стресс кадимки оорулардай эле. Мисалы грипп кандай жуга турган болсо, мисалы бир бөлмөдө отурганда грипп болгон кишилер болсо сага жугуп атпайбы, ошол сыяктуу эле стресс дагы, ошол стресс гормондору дагы жугуштуу да. Эгер бир бөлмөдө чогулуштуу отурсаңар, мисалы чогулушту алып барып аткан киши, мисалы боссуңар, шефиңер, устатыңар деп айтайынчы, ошол киши стресс болуп аткан болсо, сиз да кадимкидей стресс болуп чыгасыз да. Мисалы үй бүлөдө түгөйүңүз же болбосо кайненеңиз, кайнатаңыз жада үйдө бир киши стресс болуп кыйкырынып бөкүрүнүп жүргөн болсо, ошонун энергиясы силерге да жугат да. Бул илимий изилдөө менен далилденген. Анан ата эненин стресс абалы баласына дагы аябай жугат да. Жугат деп айтайынчы, себеби түздөн түз таасир берет. Таасир берип, баланын да стресс болуусуна аябай чоң түрткү болот да. Анан бизде да балдар дагы азыр аябай кыйналып атышпайбы, ата энесине стресс болуп, анан тамак жебей, мисалы балам мындай тынч, бакубат, жыргап эле ойноп жүрбөй ыйлап аткан убагы, тамак жебей атканы, түнкүсүн уктоо режимдеринин бузулуп атканы, ошол нерселердин баардыгы көрсө үй бүлөнүн бир бакубатынан аябай чоң таасирленет экен. Анан биздин үй бүлөнүн бакубатын эң негизги түптөй турчу, ошол жерге бириктире турчу нерсе, ооба акча бакыт алып келбейт, бирок акча ошол сенин финансылык стабилдүүлүгүң баары бир сенин бакубатыңа, үй бүлөң чың болуусуна аябай чоң таасирин тийгизет экен да. Мисалы элестеткиле, жөн эле бир үй бүлөнү жаш түгөйлөр үйлөнүп атышат, той беребиз деп бир топ карыз болушту. Карыз менен башталган үй бүлө сөзсүз түрдө андан кийин да уруштар болот да. Анан бир жылдан кийин эле бала төрөлүп калганын элестетсеңер, ошол карызды ата эне дагы деле кутула элек, квартиралап жашап жүрөт. Квартиралар кандай учуп кымбаттап кетти, мисалы Бишкекте эле эмес, мисалы Канадада дагы квартиралар кумуш кымбаттап кетти да. Биз мисалы пандемияга чейин үй сатып алганыбыз аябай жакшы болуптур деп Арстан экөөбүз аябай кубанып атабыз да. Мисалы себеби проценттер да ушунчалык көтөрүлүп кетти. Азыр мисалы ипотека үй алабыз десек, андан дагы жогорулап кетти да. Анан биз ушундай чоң кризис баштала электе алып алганыбыз аябай жакшы болуптур. Азыр эгер ошондой болгондо баары бир кошумча стресс болмок экен деп ойлонуп атабыз да. Ошол сыяктуу эле үй бүлөнүн ичинде түгөйлөрдүн арасындагы финансылык абалы балага аябай таасирин тийгизет экен да. Анан бир, эки, үч, төрт, беш бөлүккө бөлүп бөлдүм. Ата эненин ошо финансылык жактан стресс абалы балага кандай таасирин тийгизет. Мисалы эң биринчиси, балага үйдөгү абал сөзсүз түрдө таасирин тийгизет да. Мисалы ата энеси стресс болуп атса, бала дагы стресс болот. Натыйжасында уйкусу начарлайт, кичинекей бала боло турган болсо, мисалы жакын арада эле билдим, мисалы балдардын аябай жаман тырмактарын жеп, колдорунун тегерегинин баары сыйрылып, мисалы түрдүү экземалар болуп аткан нерсеси дагы көпчүлүк учурда сыртынан май сыйпап, крем сыйпап ата энелер айыктырганга аракет кылат дейт, бирок түпкүрүнө келсе бала көп стресс болуп аткандан да келип чыгат дейт да. Анан стресс болгондун эң биринчи нерсеси мына ата энесинин көңүлү жетпей атканы. Анан ата энеси азыр эртең ижараны кантип төлөйм деп, же болбосо балким ден соолугуна бир нерсеге үйдө каражат жетпей аткан болсо, кээде да тамак ашта тартыш болуп аткан үй бүлөлөр боло турган болсо, ата эненин баласына жетиштүү деңгээлде мээрим төккөнгө да мүмкүнчүлүгү болбой калат да. Анан ошол нерсе көрсө балага түрдүү бир сыртына денесине чыга тургандай, бала анчалык өзү биле албагандай, мен ушундай стресс болуп атам деп айта албаган үчүн, анан көпчүлүк учурда денесинде түрдүү оорулар менен эң жөнөкөй ошо тырмаган, жеген нерселер менен дагы чыгып баштайт экен да. Бул нерсени мен өзүмөн дагы айтайын. Мисалы мен туура чечим кабыл алдымбы, 10 жылдык карьерамды таштап салып, мен эмненин ичинде жүрөм, кайра нөлдөн кантип баштайм, мен баягыдай 20 жаштагы кыз эмесмин да деп мен ойлонуп өзүмдү жеп, биринчи жолу өмүрүмдө паникалык атака деп коет, жана паническая атака деп коет го. Ошол нерсени биринчи жолу сездим да. Көрсө ошол нерсе мага ушундай хаос болуп кеткен үчүн балконго чыгып аябай демим кысылып, аябай кыйналып, уйкум дагы начарлап, анан менин бакубатым аябай начарлап атканы, менин менталдык абалым начарлаганы ошо август айынын аяктарында балама аябай таасирин тийгизди да. Таң аткыча тынч уктаган бала түн ортосунда бакырып өкүрүп бийлеп койгон атты, тамак жебей баштады, бизди соккулап тепкилеп баштады, мисалычы. Көрсө ата энесинин стресстик абалы баласына жугат экен. Болбосо анын рутинасында эч нерсе өзгөргөн жок да. Ошол эле бакчага баратат, ошол эле мугалимдер, ошол эле жеген тамагы, ошол эле биз жанында жүрөбүз. Бирок кандайдыр бир деңгээлде биздин руханий абалыбыз балабызга таасирин тийгизип атыптыр. Ошол сыяктуу эле ар бир үй бүлөдө дагы эгер балада бир кандайдыр бир белгилер билинип атса, ата энелердин сөзсүз түрдө кайрылып бул балага мен кандай таасир берип атышым мүмкүн, балким бакчасы кандай таасир берип атышы мүмкүн, балким биздин үй бүлөдөгү түшүнбөстүктөр, акча маселеси болбосо деле башка бир түшүнбөстүктөр боло турган болсо, ошол да балама кандай таасир тийгизип атат деп ойлонгону аябай маанилүү экен да. Бул мен үчүн аябай чоң сабак болду. Ошо баламдын абалын дагы, өзүмдүн абалымды дагы изилдеп атып,
анан ушул маселеге аябай келдим да. Анан акчанын психологиясы тууралуу бир топ китептерди сатып алып окуп баштадым. Инстаграмдан көрсөңөр керек. Ошол изилдеп ушул теманы көбүрөөк ачылышым керек экен деген ойго келип калдым да. Анан экинчи, жетишпеген акчаны дайыма ойлогон ата энесине жардам бере албаган үчүн өзүн күнөөлүү сезет. Биринчисинде мисалы негизги эле стресс балага кандай таасир тийгизгенин, өзгөчө кичинекей кезиндеги бакчага барган балдарга кандай таасир тийгизгенин айтсам, анан экинчиси мисалы эгер кокус мисалы балаңар кичине чоңураак боло турган болсо, бала өзүн күнөөлүү сезет дейт да. Билимий изилдөөлөр жасалган экен, ошо баланын үй бүлөнүн финансылык бакубаты балага кандай таасир тийгизет деп карашканда, көпчүлүк учурда балдар ата энеме мен жардам бере албай атам. Ата энемди ушундай абалдан мен кантип чыгарам, мен керексизмин, балким мен үчүн ушундай нерсе болуп атабы, ата энем мени багам деп ушундай кыйын абалга келдиби деп анан өзүн жанагындай isolation деп коет, өзүн четтетип, коомдон, үй бүлөсүнөн мындай кандай айтсам, мындай өзүн башкача сезип, өзүн күнөөлүү сезип, жалгыз сезип баштаганына аябай көп себеп болот экен да. Анан көпчүлүк учурда бизде дагы кандай анан бала үйдө стресс болуп атса, үйдө бир нерсе болуп атса, урушуп атканда да биз жакшы сөздөрдү колдонуп да урушканды билбейбиз тилекке каршы. Баардык эле үй бүлөдө андай эмес да. Анан менин үй бүлөмдө деле аябай көп болчу. Мисалы кээде үйдө бир маселелер болуп калганда менин мамам стресс болгондо баары атаңардын баары көрүнөн сурагыла депчи. Мисалы атабыз өлгөн да. Анан мен эмне жыргам, сен эмне депутаттын кызы белең же дагы эмнеси эмне деген сыяктуу, мен жыргаганыман ушинтип деген сыяктуу уруштар үйдө көп болчу да, аябай катуу тийчү да мага. Мен өзүмдү аябай күнөөлүү, өзүмдү ошол үй бүлөдө бир ашык батпаган кишидей сезчүмүн да. Мен үчүн ушундай абалга келди депчи. Көрсөң ошол нерсе түздөн түз таасирин тийгизет экен. Анан кыйкырып өкүрүп урушуп салабыз го. Өзгөчө түгөйлөр бири бири менен урушуп атканда ушу баласын көз килбей, сен жыргап жүрөсүң, анан тигинтип жүрөсүң, сенин туугандарың, мунун туугандарың деп анан ошо акча маселесинен улам байкасаңар, үй бүлөдөгү ата энелериңерди, туугандарыңарды, айланасындагыларды карасаңар, уруштардын көпчүлүгү ушундай акча маселесинин айынан келип чыккан да. Анан ошол убакта туура лексиконду колдонгонду билбегенибиз үчүн, маданиятты урушканды билбегенибиз үчүн дагы балабызга аябай чоң таасирин тийгизип коет экенбиз да. Мен өзүмдүн мисалымда айтып атам. Мен өзүмдү күнөөлүү сезчүмүн да. Үйдө кокус бир көйгөйлүү акчага тиешелүү күнөөлүү көйгөйлөр болуп кала турган болсо, мени отургузуп эч ким түшүндүрүп айтып койчу эмес. Ошентип урушчу да. Сен депутаттын кызы белең, бар атаң төштө көрдө жатат, ошону көр деп ошондон ук деген сыяктуучу. Бирок аябай кыйналып, жалгыз жесир аял, ошондой 90-жылдарда стресс болуп аткан. Мен мамамдын абалын аябай түшүнүп атам, бирок бала кезде азыр чоң киши болуп түшүнүп атам, бирок мен бала кезде түшүнө албайм да. Анан ошол нерсе мага бир топ травмаларды жаратыптыр да. Кийинки травмаларга келген мезгилде мен ошол нерселерди айтып берейин. Анан кийинкиси, көпчүлүк учурда достору өзү менен тең балдар жеткенге жете албаганын өзүн кем сезип, анан уялып чоңоет дейт да. Анан үйдөн финансылык жак начар болуп атса, досторунда болгон оюнчук өзүндө жок болсо, достору кийген кийимди кие албаса, достору жеген тамактан жей албаса, мисалы ошол эле мектепте аябай айырмаланып калат окуу куралдары, кийимдери, көтөрүп келген сумкасы, азыр эми шумдук телефондорду, айфондорду көтөрүп келип атышат болуш керек. Анан бул балдарда бар, эмнеге менде жок деп анан өзүн кем сезип, ошо өзүн жек көрүп, биздин ошо травмаларыбыздын, балалык травмаларыбыздын бир түптөлүшүнө, кээ бир чоң бөлүгүнүн түптөлүшүнө өзүбүздү элден кем сезип, өзүбүздү элге салыштырган жанагы комплекстерибиздин пайда болушуна дагы ушул акча аябай маанилүү таасирин тийгизет экен да. Менин эсимде, менин мамам айтып берчү, ошол нерсе аябай жүрөгүмдө калыптыр да. Менин мамам дагы өзүнүн атасы каза болгондон кийин, анан апасы турмушка чыгып кетти. Анан чоң энеси чоңойтуп, анан ошо советтерди орунда, силерге деле балким тааныш болсо керек, угуп калсаңар керек, ошо совет орунда атайын анан жана гумпомощь деп, жардам деп анан түрдүү кийим кечектер келчү дейт да. Анан ошол кезде өспүрүм куракта болуп калган кезинде анан пальто алып келип, анан ошо классынын көзүнчө алып келип, анан ошо пальто кийгизишиптир да. Анан ошол жерде мени жактырган балдар бар болчу. Ал убакта мындай жаңыдан мамиле куруп баштаганда убагың аябай мындай, орусча айтканда, уязвимый убакыт да. Ошо өспүрүм курак 12, 13 жаш, 14 жаш, 15 жаш дегенчи. Анан канчанчы класс экенин билбейм, бирок чоңоюп калган кезим болчу да. Элдин көзүнчө алып чыгып, мага элдин көзүнчө ошо пальто кийгизгени мени ушунчалык жаман абалга алып келген деп анан мамам аябай чоң травма алыптыр да. Анан өзгөчө анан ушул нерсе, ушундай мамиле, ушундай нерсени көргөн үчүн дагы анан биз өзүбүз жетим чоңойдук да. Орточо үй бүлөдөн болчубуз. Биз жокчулукту аябай көргөн жокпуз. Кудайга шүгүр, үйдө дыйкан чарба менен алектенишип, мал багышып, үйдөгүлөр бизге баардыгын
мүмкүн болушунча башка балдарда эмне бар болсо ошонун баарын алып бергенге аракет кылышчу, бирок баары бир жетимсиң да, бирөө мисалы акча берип коюшса, бирөө булардын папасы жок да, мен мынтип коеюнчу, тигинтип коеюн, жөн эле мынтип акча берип коюн, сен канчанчы класс болдуң, мен балмуздак алып жечи деп акча берген эмес, папасы жок, баягы алмаздын кызы чоңойгон турбайбы, мечи алчы, анан айын ала кой деп берсе, мен өзүмдү ушунчалык кемсесичмин да, мисалы ошон үчүн, мисалы балким кандайдыр бир деңгээлде мен ошол коомдон мени таанып алган чөйрөгө кетейинчи деп ошо чет өлкөгө качканымдын дагы бир негизги себептеринин бири дагы ошол болуптур да, өзүмдү коомдон четтеп көргөнүмчү. Ошон үчүн финансылык абал, үй бүлөдөгү финансылык абал ошо балдарга да аябай чоң таасирин тийгизет экен да, анан бир топ травмаларды алууга себеп болот экен. Мисалы мен кийинки травмаларга келген кезде дагы ошол булар туурасында да бир аз айтып берейин. Анан кийинкиси, жана буга чейин башында айтып бердим, ата энесинин стресс болгон абалы балага дагы сөзсүз түрдө жугат дейт. Анан үйдөгү абалды ошол эле мектепке барып, ошол эле бакчага барып, балким жогорку окуу жайында окуп аткан болсо, ошол жерлерде барып анан бала трансляция кылып баштайт да. Анан үйдө тынч эмес бала, окуусуна да көңүл бура албайт, стресс болот, өзүн качан балаң канчалык жакшы окусун, балаң канчалык ийгиликтерге жетсин десең, үй бүлө тынч болгонго аракет кылыш керек да. Албетте бактылуу бала чоңойтом деген нерсе миф. Себеби жашоодогу максат бактылуу болуш керек эмес, жашоодо максат мындай маңызын таап, күндө эртеңки күндү ойлоп жашаганга мүмкүнчүлүк болуп, бир аз мотивацияң болуш керек да. Мен мисалы бир аз пессимисттирээк карайм ошол нерсеге. Балаңа мүмкүн болушунча тынч үй, мындай коопсуз бир environment деп коебуз го, чөйрө түзүп бергенге мүмкүнчүлүгүң болуш керек да. Анан ошон үчүн ата эненин кайра өзүн өзү күзгүдөн карап, ошо стресс абалдарынын баардыгын анализдеп, балама кандай таасир берип атам деп ойлонгону дагы аябай маанилүү экен. Анан ошол баласын эле ойлобостон ата энеси өзү үчүн деле аябай жакшы да. Мисалы мен азыр аябай кубанып атам кайра жумушка киргениме. Себеби билем айдын 15-inde очойгон айлыгым келет, 30-unda айлыгым келет. Бул нерсе мисалы мен үчүн аябай чоң коопсуздук да. Себеби андан ары да ал айлыгым, мисалы андан ары иштебей кала турмусун, дагы мага бир канча айга жашаганга жетет деген түшүнүктү бергени мага кадимкидей ушунчалык мен жумушка кирдим, 1-октябрда иштеп баштайм деген кабарды мээме сигнал келгенден бери кадимкидей тынч алып, эс алып, блогумду баягыдай сонун рахат менен алып барып, ушундай сүйүнүп жыргап калдым да. Көрсө ошол абалың баары бир кааласаң каалабасаң да финансылык абалың ошон үчүн өзүңө таасирин тийгизет экен. Ата эненин анан ушу мен аябай кубанып атам азыр ушу финансылык сабаттуулук темасына кызыгып келип атканыңар, себеби руханий абалыңар үчүн кааласаңар каалабасаңар дагы чөнтөгүңөр менен болгон ынтымактуу мамилеңер аябай чоң жардам берет экен. Эми толтура проблемалардын көйгөйлөрдүн баарын айттым. Кошумча силер дагы кандай көйгөйлөрдү билсеңер комментарийде жазып койгула. Мен бирок бул илимий издөөлөр чыгарган негизги пункттарды бул жерге койдум. Бирок балким биздин кыргыздарга, биздин коомго тиешелүү, балким ушу биздин чөйрөдөгү арабыздагы адамдарга тиешелүү дагы кошумча көйгөйлөр болушу мүмкүн. Албетте аларды дагы кошсок болот. Анан эми балаларга кантип жардам берсек болот? Анан эгерде биринчиси ошол ата энеси ошол нерсени байкап атканда, анан бизде дагы балдар дагы укмушумдук эле болот да. Анан бизде тилекке каршы ата эненин баарын тарбиялай албайбыз. Мага аябай көп Инстаграмда каттар келет. Мисалы, мен балама канчалык жакшы үйдөн тарбия бергенге аракет кылсам деле, мисалы эң жөнөкөй бакчага барган эле бир мисалды айтып берейин. Үйдөн мен балама аябай аң сезимдүү тане болгонго аракет кылсам деле, бакчадагы кээ бир тарбиячыларга ата энелер жана WhatsApp группадан балам укпай атса, балжа булжа коюп тарбиялап кой, эчтеке болбойт, бала ошентип чоңоет деген сыяктуу бир жөнөкөй эле мисалды айттым. Ошол сыяктуу эле мисалда түшүнүктүү ата энелер баары бир бирдей эмес да. Биз баары бир мындай бир корзинанын ичиндеги мөмө жемиштерди, мындай сепеттин ичинде мөмө жемиштерди же тамак аштарды карай турган болсок, сепет кооз көрүнүштүн толтура мөмө жемиш болуш керек да. Ошол сыяктуу биздин коом дагы ар башка болгон үчүн, контраст болгон үчүн дагы биз мындай коом кызыктуу да жашаганга. Анан ансыңар эле ата энелер да сага окшош болбогон үчүн балким үйдө финансылык абалыңды балаңа жакшыраак түшүндүрүп койсоң деле, балаң баарын билип турса деле, бирок тилекке каршы мектептеги балдар шылдыңдап коюшу мүмкүн. Анан ата энелер үйдө, мисалы менин эсимде кичинекей кезимде, мисалы мугалимдерди чоң кишилер отуруп алып, үйү мындай экен, күйөөсү мас экен, анан ал эле бул эле деп ушактап койгон нерселерди аябай көп көрчүмүн да. Анан ата энелер, ошо чоң кишилер өзгөчө балдардын жанында
башка бирөөлөрдү ушактабай, башка бирөөлөрдү кемсинтпей, дискриминация кылбай деген нерселерди билбеген үчүн тилекке каршы ошол нерселерди жасасам бала да бул нормалдуу көрүштүрбөй деп барып анан ошо мектепке барганда өзүнөн бир аз оюнчугу начарраак, кийими начарраак, балким бир жери жыртылып калган бир нерсени көрө турган болсо, аны шылдыңдап жана англисче айтканда буллинг деген нерсени баштайт да. Анан ошондой нерсе мектеп курагындагы балдарга, бакчадагы балдар да көп билбейт, анан мектеп курагындагы балдарга аябай билинип баштайт экен да. Ошону ата эне эгер байкап аткан болсо, сөзсүз түрдө мугалимге кайрылып алгач, анан мектептин жетекчилигине кайрылып, анан ошол маселени ушул бала ушундай кылып атат, менин балама деп акырын айтып түшүндүрүлүп койсунчу деген сыяктуу бир аракет, проактив деп коет англисче, өзү алдын ала мындай ыктыярчы болуп, анан ошол күтпөй качан мектеп оңолот дебей, анан акырын барып анан ошол ситуацияны чечкенге аракет кылыш керек экен. Анан албетте бара калып элдин көзүнчө ал баланы кыйкырып өкүрүп уруш эмес, акырын мугалимди четке чакырып сүйлөшүү, акырын барып директорду чакырып сүйлөшүү деген сыяктуу иштерди акырындан жасаса болот экен да. Анан бизде дагы мисалы андай бир нерсе болсо дароо барып ата энесине айтып кырылып кетет го, андай эмес. Мисалы Канадада деле бакчада деле кичинекей бир инцидент боло турган болсо, кээде баланын бетин бирөө тете алат, ошондо мисалы мугалимдер сөзсүз түрдө бизге кабарлашат, бирок балам ушинтип дейт, бүгүн бирөө ушул бала мени сокту деп айтты деп, анан мисалы мен ата энелерге баруу деген нерсе жок да. Ата энелерге барбайбыз да, мугалимге барабыз, мугалимге кайрылабыз, анан ал жерде нейтралдуу түрдө, анонимдүү түрдө маселени чечкенге аракет кылат да. Ошон үчүн ата энелердин мугалимдерге кайрылып, нейтралдуу, анонимдүү түрдө билгизбей, тынч ошо баласына жардам бергени аябай маанилүү экен. Себеби бала кайра мектепке барат да, анан эртеси күнү ал сенин ата энең келиптир, анан ал мамаң кыйкырып келди, алле булле деген сыяктуу түшүнүктөрдү жаратпаш үчүн мүмкүн болушунча мындай дипломаттык түрдө ситуацияны чечкенге аракет кылып көрсө болот экен да. Анан ата энелердин көпчүлүк учурда ата энелердин эң чоң катасынын бири, эгер үйдө финансылык көйгөйлөр болуп атса, маселелер болуп атса, баланы баласынтип анан такыр түшүндүрүп айтып бербейт экен да. Мисалы бир жерден бир жерге көчө турган болушса же батир алмаштыра турган болушса, мисалы батир алмаштырып калса же болбосо башка бир шаарга көчө турган болсо, мектеп алмашаарда баланын жашоосунда бир аз өзгөрүүлөр боло турган болсо, ата эне баланы отургузуп алып тынч отуруп сүйлөшүп, айтып, абалды түшүндүрүп бербейт дейт да. Көпчүлүк учурда байкап атасыңар, менин 3 жаштагы балам деле кадимкидей кээ бир нерселерди чоң кишидей түшүнүп калат да. Көчө эртең менен мисалы бакчага чыгып баратсаң, мама бүгүн сулуу болуп калыптырсың деп айтса, мен ушул кичинекей 3 жаштагы бала ошол нерсени кантип билет деп, анан аябай мындай кандай айтсам, аябай кубандым да. Ошол сыяктуу эле балдар өзгөчө чоңураак боло турган болсо, сенин абалыңды түшүнөт да. Ошон үчүн балага өзүнчө кошумча стресс жаратардын ордуна ата эне мүмкүн болушунча бала менен сүйлөшүп, анан абалды жакшынакай тынч отуруп түшүндүрүп айтып койгону аябай маанилүү дейт да. Анан көпчүлүк учурда бала эмнеден стресс болот дейт, илимий изилдөөлөрдө жазыптыр, баланын мээси дагы укмуш активдүү түрдө өнүгүп аткан үчүн, ата энесинин абалын да түшүнбөгөн үчүн өзү божомолдоп түрдүү историяларды, түрдүү окуяларды чыгарып алат дейт да, сценарийлер түзүп алат дейт. Анан ошол дагы аябай стресс кылат дейт да баланы. Мисалы атам минсе, апам минсе, кокуса атам кетип калат же дагы бирөө бир нерсе болот, анан биздин үйүбүз жок калат, жашоо ушу менен бүттү деген сыяктуу мындай ар түрдүү коркунучтуу окуяларды бала өзүнүн мээсинде жасап алат дейт да. Ошон үчүн ата эненин мүмкүн болушунча баласын жагда жакын тынч отургузуп, абалын түшүндүрүп, анан бул нерсе утурумдук, азырынча мына биз бул пландарыбыз бар, мисалы карызыңар боло турган болсо, мына азыр карызыбыз болуп атат, ошон үчүн атаң көбүрөөк иштеп атат, же болбосо ошон үчүн мен ушул нерсени кылып атам, анан аракет кылып атабыз, бул нерсе дайым боло турган нерсе эмес, бир аздан кийин оңолобуз, карызыбыздан кутулабыз деген сыяктуу. Мисалы батирде жашап атканыңар үчүн аябай травма болуп аткан болсоңор, мисалы бизде сөзсүз батирде жашай берген дүйнө жүзүндө нормалдуу эле көрүнүш, бирок биздин Кыргызда тилекке каршы аябай чоң бир травма да. Жок, батирде өзүм үйүмдү жашашым керек да, сөзсүз түрдөчү мисалы. Ошол сыяктуу мисалы өзүбүздүн үйүбүз качан болот деп бала сурай турган болсо, мисалы алабыз, могул убактарда алабыз деген сыяктуу баласына түшүндүрүп айтып койсо да, бала кадимкидей эс алып калат дейт да. Баланын мээсинде болгон суроолорго качан жооптор берилгенде, анан ошо нерв системасынын тынчалуусуна аябай чоң жардам берет дейт да. Бизде мисалы бала жөнөкөй бир нерсени эмнеге ай мындай, эмнеге күн мындай десте кагып силкип жооп бербеген ата эне анан кантип ошондой маселелерди сүйлөшсүн ошон үчүн баланын ар бир суроосуна мүмкүн болушунча тынч, жобу туура болсо идеалдуу болуш керек деген нерсе жок. Мүмкүн болушунча ата эне жооп берип койсо аябай жакшы болот экен. Анан өзгөчө бул финансылык маселеде. Андан кийин баланын эмоциялары менен эсептешүү. Бул биздин
август айында болгон эң чоң темабыз биздин эмоционалдык жактан жетилбегенибиздин, өзүбүздү тааныбаганыбыздын, өзүбүздү сыйлабаганыбыздын эң негизги себеби биз эмоцияларыбыз, сезимдерибиз менен эсептешпейбиз да. Сезим эмне экенин билбей чоңойгонбуз. Ошон үчүн ата эне баланын сезимин да урматтайт, урматтоо деген нерсе эмес, баланын сезимин таанып кабыл алуу деген нерсе да көп жок да биздин коомдо. Ошон үчүн баланын абалы сенин финансылык абалыңдын натыйжасында чоң стресске кабылганын көрүп тургандан кийин балаңды отургузуп, кадимкидей балаң эмнеге жини келип атса сүйлөшүп, сурап, сен бүгүн ушундай мисалы жана атаң менен кыйкырышып урушуп кетүүңө же болбосо мисалы ошол эле атасы жанына отургузуп жана апаңды урушуп салууңа, жана тамак ичпей коюңа, жана эшикти тарс жаап чыгып кетүүңө эмне себептер болду, өзүңдү кандай сезип атасың деп жектебей атаң апаң экөөбүз деген биз буякта эшекчи иштеп атсак, сен ошону түшүнбөйсүң деп жана баланы тилдейбиз го бизчи. Сен бул дээринде жок, бул бала деле эмес деп аябай урушат го бизде балдарда. Ошентпей мисалы баланын эмоцияларын орусча айтканда валидация кылып, кабыл алып, анан сүйлөшүп эсептешкен аябай маанилүү дейт. Анан ооба түшүнөм, кайгырганың нормалдуу көрүнүш, мен да кайгырып атам, мен да сарсанап атам, тынчсызданып атам, бирок аракет кылабыз, бул нерседен чыгабыз деп ошол качан сенин сезимиңди ээлеп атсаң сооп болуптур дебейчи, качан сенин сезимиңди бирөө кабыл алып койсо, жыргап каласың го. Мисалы бирөөгө арызданып атсаң, угуп отуруп, ой, ушинтип эле наалып эле жүрөсүң, анан ал эле бул эле дебей, мисалы сезимиңди кабыл алып, ооба кайгырып атасың деп, чарчадым десең, ооба чарчадың деп кабыл алып койсо, кадимкидей жыргап каласың. Ошол нерсе өзгөчө чоңдордон дагы балага аябай абадай суудай керек дейт. Себеби ал эмоцияларын тааныганды билбейт. Дагы деле ал эмне эмоция экенин дагы билбейт, эмнеге андай сезимде болуп атканын билбейт. Ошон үчүн көпчүлүк учурда стресс болот да. Ошон үчүн баланын эмоцияларын кабыл алганы ата энесине аябай маанилүү дейт. Жиндеп атса жиндеп атасың, ооба, ыйлап атсаң ооба, ыйлап атасың, угуп, анан андан ары багыт берген аябай маанилүү дейт. Анан андан кийин эң кийинки маселе, ушул маселе мага аябай жакты. Ушул лайфхак деп айтайын. 1, 2, 3, 4-үчүсү экен. 5 лайфхак жаздым эле, кеңеш. Ошо 5-си ошо үй бүлө кыйналып атканда түрдө финансылык план түзөсүң да, мисалы кредитиң бар болсо, ошо кредитти кантип кутулабыз, эмне кылабыз, деп мисалы жолдошуң Асан болсо, Асан монтпейлиби, могу жерге барып иштеп келе койбойлубу, кошумча мисалы уйларыбыз бар болсо сатып ийбейлиби, же болбосо айлыгымдан сырткары мисалы кокус мугалим болсоң морекиңди дагы окутуп ийбейлиби деп баары бир ошол ситуациядан чыкканга аракет кылып пландарды түзөсүң го. Ошол убакта ата эне балдары кичине түшүнүп чоңоюп калган болсо, ошого аралаштырганы аябай маанилүү дейт да. Мага ушул нерсе аябай жакты. Себеби бала ансыз да ата энеси стресс болуп атканда өзү түшүнбөйт да эмне болуп атканынчы, үй бүлөдөгү абал, анан өзүн күнөөлүү сезет деп айтпадымбы буга чейин. Анан бала өзүн күнөөлүү сезип аткан болсо, баланы качан ошол план түзүүгө, ошол ситуациядан кантип чыгабыз деген сүйлөшүүлөргө, кеп кеңештерге баланы да кошо аралаштырып койгон, бала дагы мен да үй бүлөмө жардам берип атам деген сезимди жаратып, анан бала дагы кадимкидей өзүн керек сезип, анан ошол маселеден биз чыкканга аракет кылып атабыз деп, анан кадимкидей стрессинин азайышына аябай чоң жардам болот дейт да. Анан бир чети ушул нерсеге мен мамама аябай ыраазы болуп калдым. Себеби биз кичинекей кезибизде мени ал кылган нерсеси туура эмес, бирок ошол жалпы бир контексттен ушул бир аракетин сууруп чыга турган болсок, мисалы үйдөгү финансылык маселелер болуп атканда баарын ачык тил менен сүйлөшүп, анан чогуу чечкенге аракет кылчубуз да. Мисалы мен бул жылы мындай картошка себели, анан картошка сээп алып, картошканы сатканда эмне кылабыз күзүндө? Ошол мисалы көлдө аябай көп картошка себебиз, анан мисалы мурун 30 соток жерге картошка сеп аткан болсок, муну 50 сотокко себели, бул жылы 60ка себели, же болбосо 1 гектарга чыгаралы, анан картошканы сатып алып туруп, мону кылабыз, жасообуз ушул деңгээлге өнүгөт, көтөрүлөт, момрекини сатып алабыз, же болбосо сенин окууңду төлөйбүз деген сыяктуу. Жана ошол картошканы жөн эле сеппейсиң да, күздө чоң план алып бизде үй алам, машина алам деген нерсе, аял алам деген үчүн дагы картошкалар себилет да бизде көлдө, көл тарапта, Каракол тарапта. Ошол сыяктуу ар бир областтын өзүнүн нерселери бар. Анан өзүбүздө мисал кылып айтып атам. Ошол нерсе биздин эң жөнөкөй ошо биздин картошка, канча картошка себебиз, канча үрөң керек, анан канча жолу отошубуз керек, качан казып алышыбыз керек, анан канчасын күзүндө сатып ийип, канчасын кышка сактап калышыбыз керек деген нерсени аябай биз деталдуу түрдө пландачубуз. Ошол сүйлөшүүлөргө бизди аралаштырчу да. Анан ошон үчүн мисалы жай эле каникул сайын жазында сепкенден баштап жайлай отун жулуп, анан жана колорадский жук деген эме чыккан, ошонусун терип, дары чачып, анан күзүндө сээп, сорттоп, сатып ийгенге чейин аралашчубуз да.
жардам берчүбүз, бул картошка эмнеге себилип атат, эмнеге мен ушинтип кечке ата энем менен талаада жүрөм, күнгө күйүп деген суроолор жаралчу эмес. Себеби жообун билчүбүз, ушул картошканы саткандан кийин бир нерсе кылабыз деген сыяктуучу. Ошол сыяктуу ата эне ошол жанагы акшн план деп коет го, эми жана аракет планына баласын аралаштырганы аябай маанилүү дейт да. Анан бул албетте балаңды кулдук кылып бүт жумушуңдун баарын жасатып деген нерсе эмес. Баланын бакубаты, окуусу биринчи кезекте турат. Балаң сенин малайың эмес, сенин жумушчуң эмес, башка балдарыңды бага тургандай жоопкерчиликтүү нянькаң эмес. Бирок болгону аралаштырып, анан баланын көңүлү келип атса, жардамдаштырган маанилүү, кул кылып алуу деген нерсе эмес. Анан аны дагы эриш аркак ата энеси сөзсүз түрдө окуусун карап, анан кийим кечегин карап дегендей баласын бакып атат деп ойлош керек да. Ошон үчүн биз мисалы ошондой айылда бүтпөгөн оокаттардын айынан мисалы окуубуздан құр калган эмеспиз. Эң биринчи приоритет окуубуз болчу мисалычы. Эмне боло турган болсо да окууга барышыбыз керек болчу. Сабак окуп турган болсок, кечинде сабак окуганга мүмкүнчүлүк түзүлчү да. Анан ошол сыяктуу ата эненин дагы ошол балансты кармаганы аябай маанилүү экен. Албетте финансылык планга киргизип, анан ошол жумуштарды чогуу аткарабыз деп атканда баласын кул кылып албайчы. Анан ошол нерсе дагы аябай маанилүү экен. Мага ушул нерсе аябай жакты. Үй бүлөдөгү мисалы алман бир аз чоңойгондон кийин эмне кылган атабыз, мисалы эмки жылдары дагы чоңураак үй сатып алалы деген пландарыбыз бар. Мисалы ошол нерсеге дагы чоңураак үй сатып алабыз. Могу сенин бөлмөң болот экен, бөлмөңдү кандай жасайсың, кайсы оокатты качан сатып алалы, качан биздин ошол нерсеге каражатыбыз болот деген нерселерге биздин балабызды ал убакта 4-5 чыккан калган маал болот экен. Акырындан аралаштырып көрсөтүп баштайлы деп калдык. Себеби дагы бир сонун илимий макала жазыптыр. Качан ата энеси ошол бир финансылык көйгөй болгон нерсесин көйгөйүн көрсөтүп, план түзгөнүн көрсөтүп, ошол нерсени чечип атканын көрсөткөнү баласынын финансылык жактан, эмоционалдык жактан дегенде эле ушу финансылык сабаттуулугу жогору маселени чече билген, алсыз эмес адамды тарбиялап чоңойтконуна аябай чоң мисал болот дейт да. Бул эми чоң бир окуу сымал да, жашоо окуусу сымал. Ошол нерсени ата эне баласына бул кичинекей кезинен бере алат дейт. Мага ушул нерсе аябай жакты, силерге да жактыбы билбейм. Дагы бул туурасында дагы балага финансылык сабаттуулук деген теманы өзүнчө дагы камтып көргөгө үйрөтөбүз. Анда лайфхактарды дагы аябай көп бөлүшөм. Сонун пункттар бар балага кантип финансылык сабаттуулук үйрөтүш деген. Ал өзүнчө темабыз болсун, бирок ушул нерсени дагы деталдуу түрдө ошол илимий макаламда суруп келип, анан кеңири айтып бергенге аракет кылам. Анан андан кийинкиси ушу бешинчиси, анан ата эне аябай кыйналып аткан болсо жардам алуусу дейт да. Анан балким баланын чоң эне чоң атасынан же башка туугандарынан үй бүлөдөчү бизде дагы мындай өзгөчө финансылык жактан жетише албай атсаң дагы өзгөчө жардам бергиси келген адамдар болсо да бизде аябай көп курунабыз, аябай күч алып кеткен үчүн мындай жардамды албайбыз го. Жок, кантип ошо сурасын деп калсын, кантип ошонун балдарынын кийимин кийип калсын, кантип анан ушинтип калсын деген сыяктуучу. Андай эмес, жардам бергиси келген да адамдар көп болот. Айланаңда өзгөчө биз кыргыздар тууганчылбыз. Уялбай жардам бере турган адам бар болсо, жардамын алганга, ыраазы болуп алганга даяр болуш керек экен. Андан сырткары, эгер абал аябай жаман болсо, баланын абалы, өзүңдүн абалың начар болсо, мүмкүн болушунча жанагы кадимки психотерапевттердин, ошо психологдордун жардамына дагы, кеп кеңештерине дагы кайрылып, чын эле жардам сураган дагы бул аябай нормалдуу көрүнүш дейт. Себеби мисалы Америкада бир илимий изилдөө жасалыптыр. Жана өзүн өзү өлтүргөн, суицид жасаган адамдардын 23% финансылык жактан чоң көйгөйлөрү бар экен да. Көпчүлүк кишини караса, карыздары бар, ошо жашоосунан эме кандай айтсам, ошо бир тупикке кирип кетип чыга албай калган, ошол дагы кандайдыр бир деңгээлде стресс абалына, ошол өзүнө өзү кол салган абалга чейин алып келгенине чоң таасир бере турган биринчи негизги факторлордун бири болуп саналат экен да. Ошон үчүн качан эгер ситуация аябай колдон чыгып кете турган болсо, атайын адистердин жардамын алган дагы бул аябай жакшы нерсе дейт. Ошол үй бүлөдөгү абал өзгөчө бала өспүрүм боло турган болсо, мисалы балага таасир тийгизгенин көрүп атсаң, жок дегенде өзүңө болбосоң да балаңа жардам алып сураганды үйрөнгөндү бул барган аябай нормалдуу нерсе. Кыргызстанда анчалык көп өнүккөн эмес болуш керек бул нерсе, бирок Канадада, мисалы Америкада үй бүлөлүк терапевт дегендер, психотерапевт деген тигөйлөрдүн, үй бүлөлөрдүн терапевти аябай өнүккөн кесиптердин бири. Кадимки психологдордун айырмасы, алар дал ошол үй бүлөлөр менен иштешет да. Мен да ошол багытка аябай кызыгам. Мисалы тигөйлөрдү чогуу отургузуп алып, анан психотерапия жасайт, ата энени баласы менен чогуу отургузуп алып психотерапия жасайт, ортодо модерация кылып, экөөнү сүйлөштүрүп, көйгөйлөрүн чечип бергенге көмөкчү, жардамчы адам да.
Мына ошол нерсе бул жактарда аябай өнүккөн. Өзүнчө психотерапевт, үй бүлөлүк психотерапевт деген лицензиянын негизинде иштешет. Кадимки ошо психологиянын бир багыты да. Ошол тарапка мен да аябай кызыгып атам. Ошол нерселер биздин коомдо дагы аябай өнүгөт деген үмүттөмүн. Өзгөчө ушундай үй бүлөлүк абал көп болуп атканда баланы эле жалгыз психологко отургузуп коюп эмес, ата энеси менен чогуу иштешүү, төгөйлөр менен чогуу иштешүү деген нерсе бар да. Бизде дагы аябай ошол нерсе өнүгөт деген үмүттөмүн. Эми буга чейин суроолоруңар болсо көп сүйлөдүм, аябай жазгыла. Мындан кийин эфирден кийинки темаларга да камтый кеткенге аракет кылам. Эми азыр финансынын травмаларын 8 травмасы болот экен. Ошо биздин бала кезде алган травмаларыбыздын 8-ин сүрөттөп бергенге аракет кылайын кыскача. Көбүбүз деле ошолордун ичинен баарынан бирден экиден болбосо да көбүрөө баардыгынан да бир аздан болушу мүмкүн экен. Анан кийин ошо акча травманан арылууга 5 кеңешти айтып берейин, анан суроолорго жооп бергенге аракет кылайын. Анан финансылык травмалардын түрлөрү эң биринчиси эле финансылык жактан көз карандуу болуу дейт да, башка бир эмени багат деп күтүү. Бизде аябай көп нерсе бар. Мисалы азыр эле Инстаграмдан бир айым жазыптыр. Менин күйөөм бир курска барайын десем 150 сом дагы мага бербейт депчи. Мен аябай жаман болдум да. 150 сом эми азыр Кыргызстанда аябай эч нерсе келбей турган эле акча болуп калбадыбы? Аябай эле кичинекей. 150 сому жок айымдар дагы бар экен да. Мен угуп ошол нерсени мен кадимкидей шок болдум да. Сенин ошо каналыңа жазылгым келет өткөндө, анан ошондой десем, бир өткөндө бир марафонго катышайын десем, жолдошум мага 150 сом да берген эмес деп айтыптыр да. Анан мен аябай бир аз бир аз ыңгайсыз болдум да ошол суроону угуп. Ошон үчүн бул дагы көпчүлүк учурда эмне үчүн сен иштебейсиң, эмне үчүн өзүңдү багайын деген түшүнүгүң жок, эмне үчүн иштегенден коркосуң, акча тапкандан коркосуң деген нерсе. Бунун аркасында аябай көп изилдөөлөрдү жасаш керек экен. Ошо эң биринчи негизги травмалардын балалык ошо финансылык жактан травмалардын натыйжасы ошо финансылык жактан көз каранды болуу дейт. Андан кийин экинчиси бул аябай көбүбүзгө тааныш нерсе ашыкча эмоцияга алдырып акча коротуу да, жана импульсивдүү түрдө акча коротуу. Качан стресс болгондо барып эле болгон акчаңдын баарын коротуп алып салып, анан алгандан кийин үйгө келгенден кийин 2-3 күндөн кийин ошол эмоцияларыңдын баары тарагандан кийин анан ушуну албай эле койсом болмок экен деп анан кайгырып өзүн жеген стадияга өтүп баштоо да. Анан азыр бизде соц тармактар дагы ушунчалык чоң таасирин тийгизип атат. Анан өзүңө ишен, өзүңдү сыйла десе эле барып сөзсүз түрдө жана Cartier'ден жакет алыш керек, анан Chanel, Gucci'ден кийиш керек, анан сөзсүз чачыңды Dyson менен фендешиң керек деген сыяктуу өзүңдү сыйлап атасыңбы ал деп ушундай жанагы бир башкача бир тренд башталып кетти да ушу соц тармактарда. Ошо жана жеке брендин аябай өнүктүргүсү келген бир топ айымдар ошол люкс жашоону аябай пропаганда кылып атышат да. Өзгөчө өзүңдө жок болуп атса ошол люкс жашоону көргөнгө мисалы байкасаң бизде кыргыздарда аябай көп блогерлердин көбү ошо жалаң ошо кийим кечек көрсөткөн блогерлер карасаң 50 000, 60 000 лайк алып атышат да. Мына кооз жашоо, толтура букеттер көрсөткөн нерселеричи. Ошол нерселер ошол да таасири өзүңдүн травмаң менен барып кайнашып, анан чөнтөгүң менен эсептешпей туруп, пландабай туруп, анан ашыкча акча коротууңа аябай чоң себеп болот экен да. Бул нерседен арылуу үчүн дагы атайын ошону психотерапиядан өтүп, же болбосо өзүнүн билимдери менен тегере айланасын чукурчап, андан сырткары жана эмоциялар менен эсептешип, эмнеге акча коротуп атам, эмнеге ушундай абалга келип калдым деп жана рефлексия кылып, анан бир дароо эмес, бир канча айдын ичинде, бир канча жылдын ичинде ошол нерседен аюуга мүмкүн да. Бирок бул нерсе аябай көбүбүздө кездешет. Мен Туркияда иштеп жүргөнүмдө өзгөчө Туркияда араңарда Туркиядан угуп аткандар билсеңер керек. Мисалы бир алана бир бедава, анан экөө бирөөнү алсаң бирөө бекер, анан экөө ушунча деп анан жана акциялар иттей көп болчу да. Мен жанталашып ошондой нерселерди дагы алып алчумун да. Анан көрсө анчалык нерсенин адамга кереги жок экен да. Ошо импульсивдүү акча коротуу да аркасында бир кандайдыр бир эмоционалдык муктаждыгыңды ошо жаңы бир нерселерди сатып алып, анан өзүңдү алаксытканга аракет кылып алып, убактылуу сага 1-2 күн жардам бергени менен анан 2-3 күндөн кийин жана чоң өкүнүү, өзүңдү жек көрүү абалына алып келет да. Андан кийин үчүнчүсү бул битир болуу да. Такыр акча короткондон коркуу. Аябай акча коротуп атсак болсо жана жимири дегендер бар Түркияда. Түркчө билген болсоңор ошондой сөз бар да. Атайын бул аябай чоң жанагы personality disorder деп коет, жана бузулгандык да. Такыр акча короткондон коркот да. Өзүнүн ден соолугуна да коротпойт. Ушунчалык битирлиги ашып кеткен. Мисалы өзүнө тамак сатып алгандан да аянат да. YouTube'да карасаңар ушундай
мындай аябай битир болгондор тууралуу англисче, түркчө аябай көп сонун документалдуу фильмдер бар да. Аябай көрүп аябай таң каласың да. Бул нерсе эмне болгон деп ойлойсуң, мындай карасаң акчасы бар, айлык алып иштеп аткан киши, мисалы мен ошондой видеолордун бирөөсүн көргөндө аябай таң калгам. Мисалы душка да түшпөйт да. Себеби сууга дагы эме сууну да коротпош керек, анан эмени светти да коротпош керек деген сыяктуу түшүнүктөр болгон үчүн ушундай душка да түшпөй сасып жүрөт да, ушу жанталашып ошо акча коротпойм деп. Жана ошону бул дагы бир аябай чоң коркунучтуу бир травма да. Мындан дагы арылып көпчүлүк учурда терапевттер менен иштешип анан айыгышат да. Анан биздин арабызда андайлар жок болуш керек. Кыргызда көп жок, көп көздөшкөн эмесмин деп билем. Бизде ашыкча акча короткондорду көп көргөм мен айланамда, бирок аябай битир кишини көргөн эмесмин да. Анан ашыкча иштөө жана workaholism деп англисче айтабыз го. Мисалы келечектен аябай корккон үчүн көп иштейт да, мисалы мен да. Бул дагы бул деген hyper vigilant деген ошо жана гиперактивдүү жана келечек үчүн корккон ошондой гиперактивдүү иш деген ошондой бир дагы травманын бир түрү бар экен. Бул нерседе мен өзүмдө аябай көрдүм да. Мисалы мен иштебей тура албайм да, аябай көп иштейм, аябай көп аракетчилмин. Акыркы жолу качан сериал көрдүң эле, качан бир кино көрдүң эле деп сурасаңар, көрбөйм да, көрө элекмин да. Анан бул нерсе кээде өзүмдү чын эле отургузуп 2 саат кино көрсөтүү мен үчүн дагы кээде оор болуп кетет да. Дайыма бир нерсе пайдалуу бир нерсе кылышым керек да. Анан келечектен аябай корком да. Ошол нерсени түшүнгөндөн бери бир аз өзүмдү алаксытганга аракет кылып атам. Бирок кээ бир адам аябай ашыкча иштейт да, жанын салапчы, мисалы менен. Мен бул нерседен арылып, жеке чек арамды койгондон бери аябай жакшы болуп калды. Бирок могу Канадага жаңы келген абалда мен абалым аябай эле бир топ эле оор болчу. Мен жанымды салып иштечүмүн да. Бул дайыма ушу келечектен коркконуң да. Үй сатып алышым керек, машина алышым керек. Кокустан буга дагы чоң, мен мисалы атасы чоңойгондун дагы чоң таасирин тийгизиши мүмкүн. Кокус күйөөм өлүп калса же кокус күйөөм менен ажырашып кетсем, жалгыз калсам эмне болот деген сыяктуу коркунучтар болгон үчүн бул нерсе мен мисалы балалуу болгондон кийин да күчөп, анан өзүмдү ушул жаатта билгенден кийин анан ошон үчүн өзүмө аябай жардам бергенге аракет кылып атам да. Бул бизде дагы жана перфекционизм менен кошулган дагы бир травманын дагы бир түрү да. Мисалы бизде айымдар декретте да отура албайбыз го. Декретте отурганда дагы бала багып аткан дагы бала эле багышың керек экенин, ден соолугуңду кайра калыбына келтиришиң керек экен деген нерсени түшүнбөй жанталашып азыр жана декретте отуруп да акча тапсамбы, иштесемби деп мага декретте отурам, эже Айсул эже эмне кылам, кантип акча тапсам болот? Ай сен балаңды бак, күйөөң иштеп атат азыр деп айтам да мен. Сен азыр балаңды бак, өзүңдү кара депчи. Сен азыр эч ким иште деп зордобой деле койсо болот деп. Анан өзгөчө жана декреттеги айымдардын ушундай стрессте экенин билгенден кийин анан жана курс саткандар, жана дагы акча сат, онлайнда иштеп тап акча сат дегендер да декретте бекер отурбай деп айтышат да. Мисалы мага ошол нерсе аябай жакпайт да. Силерге кандай билбейм, бирок декретте эч ким бекер отурбайт да. Ошол нерсени аябай билишибиз керек. Ошол үчүн бул нерсенин үстүнөн да иштешибиз керек. Ооба, түшүнүп атам, финансылык сабаттуулук, финансылык бакубатыбыз аябай бизге маанилүү, бирок мунун баасы дагы ден соолугуң болбош керек. Баланс кармаганга мүмкүн болушунча аракет кылыш керек да. Ооба, 8 саат иштеш керекпи? Күнүнө 8 саат иште, андан башка да жашооң болсун. Жумуштан башкаңда дагы жашооң болсун деген сөз да. Кызыкчылыгың болсун деген нерсе да. Андан кийин акчадан качуу, акча тууралуу сүйлөшкөндөн качуу да. Бул дагы бир травмалардын бир түрү. Акча тууралуу сөз чыкса эле бүттү, качып бүттү, эшиктердин баары жабылып, андан ары сүйлөшүү такыр болбой калат да. Бул нерсе аябай бизде дагы менден дагы аябай көп байкайм. Мисалы түгөйлөр турмушка чыгып атканда кыз жигит акча маселелерин ачык айтып сүйлөшө да алышпайт. Мындай ушунчалык мындай ыңгайсыз маселе да. Бирок тилекке каршы өзгөчө үй бүлөлөр ошо акча маселесин аябай ачык сүйлөшүп алышпаса, бул нерсе аябай кийинки эмеси мындан чыккан натыйжасы оорураак болуп калат. Бир мисал айтып берейин. Мен чачымды кестирип, анан ошо мындай карап өзгөчө видеолорго чыгыш үчүн аябай керек болот экен. Анан Dyson сатып алсамбы деп да ойлогом да. Анан карап көрүп, анан арстанга айттым да, Dyson сатып алайынбы депчи. Анан жакында туулган күнүм келе жатат, балким ошо Dyson белек кылабыз деп, анан Арстан экөөбүз карап баасын көрүп анан биздин Канада доллары менен салыктарды үстүнө кошкондо $1000 болуп кетет экен чачка жасай турган фен да. Сатып алуу мүмкүнчүлүгүм барбы? Бар. Бирок сатып алсам болот. Бирок биз экөөбүз сүйлөшүп көрүп бул нерсени андай нерсеге чачымды фендей эле коеюн деп, балким бир күнү эле аябай алып келип, анан мага аябай убакыт үнөмдөмө жардам бере турган, чачымды укмуш кыла турган нерсе болсо, дей турган нерсе болсо, балким бир күн сатып алыш мүмкүн. Бирок баягы сүйлөшкөндөн кийин антпей эле коелу анда деп
мындай акырын сүйлөшүп калдык да, көрсө ушундай эле маселелерди дагы сүйлөшүү аябай маанилүү да. Мисалы мен өзүм барып келип, мисалы биздин үй бүлөлүк бюджеттен экөөбүздүн тең тапканыбыз эми үй бүлөлүк бюджет болот да, Арстан экөөбүздүкү тең. Анан мен барып туруп эле анан мисалы эртең мен өзүмө белек кылгантам деп барып анан мисалы $1000 фенди көтөрүп келип анан үйгө алып келип чачымды кургатып баштасам, Арстан деп кылтып кылышы мүмкүн да, апей депчи сүйлөшсөк болбойт беле да. Ошол сыяктуу мындай акча тууралуу маселелерди да ачык сүйлөшкөн аябай маанилүү. Өзгөчө кыз жигит таанышып атканда, таанышып үй бүлө курабыз деп атканда ушул акча маселесин алдын ала чечишип, сүйлөшүп, тартынбай аракет кылган аябай акырындан сүйлөшүп баштаганды үйрөнүш керек да. Анан финансылык жактан жеке чегаранын болбогону, мисалы ким карыз сураса эле карызга бере бергени, туугандарынан акча сурай бергендерди бере бергени, мисалы студент балдарынан да ата энеси акча сураган убактар бар бизде бала багыш керек деген сыяктуучу. Ошол сыяктуу жеке чегара коюп атканда буга чейин айткан жеке чегара боюнча менин дагы бир видеом бар эле, ошо видео вебинарым. Ошол жерден да көрсөңөр болот. Ошо жеке чегараны коюп аткан адам үчүн дагы ошо акча маселесинде дагы эрежелериңди коюп алып, анан ошонун үстүндө иштеген аябай маанилүү да. Мисалы Арстан экөөбүз эреже койгонбуз, үй бүлөбүздөн сырткары, өзүбүздүн үй бүлөбүздөн сырткары кишилерге карызга акча бербейбиз деген сыяктуучу. Мисалы жөнөкөй бир эреже да. Анан мисалы болбосо Канадада жашасаң, биздин такыр мурда катышып көрбөгөн эле туугандарыбыз, мисалы ата энебизден да карызга акча сураткан убактар болгондон анан бирок берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Бирок бар, бирок бирок эмнеге беребиз да? Мисалы бул биздин өзүбүз үчүн керек да ал нерсечи. Мындай ошол сыяктуу мындай ар бир адамдын дагы ошо акча боюнча дагы ар бир өзүнүн баалуулугуна жараша меники силер үчүн туура деп айтып аткан жерим жок. Бул мисал катары айтып атам. Ошо жеке чегараны дагы коюп алган аябай маанилүү экен да. Анан жетинчи, бул баарыбызга жетпейт деп коркуу, бул дагы бул ачкөздүктүн да бир белгиси да. Жана ачкөз адамдар болуп аткан. Өзгөчө пандемиянын убагында Америкада, ушу Канадада деле көп байкалды. Жана туалет даарат кагаздарын жыйып атышты, ашканасына тамак аштардын баарын жыйып сатып алып атышты. Мисалы ачтанып, жанталашып, жутунупчу. Мага жетпей калат бул деген бир нерселер азыр деген коомдо аз, киши көп деген сыяктуу дагы жана бир ачарчылыктан да сыяктуу корккон сыяктуу бир сезимдердин болгону дагы бул дагы бир финансылык травмалардын бир түрү экен да. Анан сегизинчиси, бул дагы аябай оор маселелердин бири. Бул туурасында мага аябай көп кат келет. Улам тобокелге баруу, рисктен такыр коркпоо да. Мисалы жолдошум чогулткан акчабыздын баарын ушинтип салыптыр деген сыяктуу каттар мага аябай көп келет да. Ан түрдүү азыр өзгөчө видео оюндар чыгып баштаптыр, ар түрдүү жана кумар оюндары чыгып атыптыр. Мисалы мунун аркасында чоң бир травмалар бар, бирок мында өзүнчө изилдеш керек. Анан ошо бир травмалардын бир түрү дагы ошо акча тарабындагы жана такыр рисктен коркпоо да. Алып эле бир жерге коюп салуу, бирөөлөргө берип салуу жана финансылык жана мошенниктер азыр аябай көбөйүп кетпеди. Мисалы бул дагы ошол бир финансылык сабатсыздыкка кошулуп бир травманын дагы бир түрү экен. Мисалы бирөөлөр акча сураса, бир жакта бирөө инвестиция кылып атыптыр десе, алып эле очогон акчаларды коркпой эле салып салабыз го. Ошол нерсе дагы бизди коркута турган мындай бир травмалардын иштей турган, үстүбүздөн иштей турган бир нерсе экен да. Көпчүлүк учурда мошенникти күнөөлөп коюп эле айсул эже айтыңызчы, ушинтип менин туугандарымды монча акчага бирөө алдап кетиптир деп эле айта беришет да. Мисалы мага жазып келе берет. Анан көпчүлүк учурда мошенникти эле күнөөлөп отуруп калабыз. Бирок чын-чынына келгенде эмне үчүн ошондой тааныбаган адамга, тааныбаган кишиге ошондой нерселерге акчаларды которуп берип салат да? Эмне үчүн рисктен коркпойт да? Ошо бул дагы көрсө ошондойдур бир кандайдыр бир деңгээлде финансылык сабатсыздыктын жоктугуна кошулуп бир травмалардын болушуна себеп болот экен. Эми акыркы 5 кеңешти айтайын. Арабыздан он чакты киши дагы эфирден кетип калыптыр. Убактысы жок болгон үчүн кетип калды деп үмүттөнөм. Кызыксыз болгон үчүн эмес. Анан кайра келип көрүп аласыңар деген үмүттөмүн. Анан акча травмаларынан арылуу үчүн негизги 5 психологиялык кеңеш бар экен. Илимий макалаларда ушуларды аябай негизги белгилеп жазышыптыр. Биринчи, уялган эл эмне дейт деген түшүнүктөн арылуу дейт да. Көпчүлүк финанс боюнча маселелериң, көйгөйлөрүң жана ашыкча акча коротуң, мисалы биздин очогон үйлөрдү салууң же болбосо сөз саякатташың керек, Инстаграмды кооз кылышың керек деген нерселердин баардыгы көпчүлүк учурда ошо эл эмне дейт дегенден, уят дегенден коркконубуздун натыйжасы экен да. Мисалы
8 000 сом айлык алып атканда мага эч нерсеге жетчү эмес, бирок мындай жумушка жакшы кийинип барышым керек да, кийим сатып алышым керек да деген сыяктуу мындай элим эмне дейт деген нерселерим дагы мени огош бетер өзүмө акчам жетпей аткан маалда мени огош бетер кубуратып тур да. Болбосо бир 2 сыйра кийимим бар болчу, ошолорду эле жууп алып кийип бара берсем эмне болот? Мени бирөө офистен кууп чыкмак беле да. Жок, ал эмне, уялам да, эл эмне дейт, күндө 5 күн 5 башка кийим кийип барышым керек деп мен стресс болчумун да. Бирок азыр эле 2 3 эле кийимиңди кайра жууп кийип бара берсең эмне болот да? Эчтеке болбойт да негизичи, бул баардык нерсе сенин өзүңдүн ичиңден көз каранды болуп атпайбы дегеним да. Ошон үчүн ошо эл эмне дейттен арылуу болгондо финансылык проблемаларыбыз эле эмес, башка көп бир топ проблема көйгөйлөрүбүздөн дагы арылат окшойбуз деп ойлоп калдым. Анан экинчи, сени триггер кылган, коркуткан окуяларды, абалдарды таанып билгенди үйрөнүү дейт да. Мисалы, ашыкча акча коротуп атканда же акчадан коркуп атканда же келечекте ошо финансылык нерселерди, маселелерди ойлоп тынчсызданып жана менструал паникалык атака болуп баштаган кезиңерде эмне үчүн мен ушул сезимдерде, ушул ойдо болуп атам деп анан ошол нерселерди анализдегенди үйрөнүү дейт да. Кайра эле биздин жана эмоцияларды анализдөө деген нерсе деп жана күндөлүк жазып, өзүңдү күндө рефлексия кылганды үйрөнүш керек, өзүңдү тааныш керек дебедимби беле? Ошол көрсө, ошол нерсе аябай таасирин тийгизет экен. Ошол жана акча, финансылык сабаттуулукка келгиси келген киши жанагы терс, өзүнө жакпаган ошо финансылык адаттарынан арылгысы келсе, ошол эмне сени триггер кылып атат дагы, сен ошол аракетти жасатып салып атат, ошону анализдегенди үйрөнгөн аябай маанилүү экен да. Азыр ойлонуп атам, биз кандай ушу акча маселесинде адаттарыбызды жакшыртуу үчүн, мисалы акча короткон адатыбызды же акча чогулткан адатыбызды жакшыртуу үчүн кандай бир нерселерди кылсак, ошо жана триггерлерибизди мындай таанып билип, өзүбүздү өзгөртсөк болот деп ойлонуп изилдеп калдым. Кечээ карап жетишпей калдым, бирок кийинки эфирлерде таап келгенге аракет кылам. Ошо көрсө, ошол нерселерди жакшыртканга аябай аракет кылышыбыз керек экен да. Анан үчүнчү, өзүңө аяр мамиле жасаганды үйрөнүү. Финансылык жактан травмаларың бар экенин билип, өзүңө аяр мамиле жаса. Башка травмалардан арылып атканда деле биз өзүбүзгө аяр мамиле жаса, өзүңө боорукер мамиле кыл деген нерсе психология дүйнөсүндөгү алтын эрежелердин бири го. Ошо сыяктуу эле өзүң түшүнүп атасыңбы, ооба ушу импульсивдүү түрдө акча коротуп салганыңды билесиң, кайра өкүнгөнүңдү билесиң. Ошол убакта өзүңдү аябай жебей, өзүңө аяр мамиле жасап, ооба бул кезде ката кетирдим, ушундай кылдым, эми муну ката кылбаш үчүн эмне кылсам болот деп өзүң менен достошуп, өзүң менен макулдашып, анан өзүңө бир аз аяр мамиле жасаганды үйрөнгөн аябай маанилүү дейт да. Бул акча травмаларынан эле эмес, башка бала кезде алынган башка травмаларыбыздан арылып атканда дагы бул өзүбүзгө аябай жардам берчү нерселердин бири да. Анан төртүнчүсү, бул дагы аябай сонун нерсе, мен бул нерсени YouTube каналымда да бир топ жолу айткам. Жазуу, ар бир кирешеңди чыгашыңды жазуу бюджет да. Эгер канча акча кирип, чөнтөгүңө канча акчасы чыгып, айдын аягында канча кирешең калды же болбосо чыгашада калдыңбы, карыз болуп калдыңбы, акчам кайда деген түшүнүктөр деген суроо пайда болдубу, демек бул нерсени жазган аябай маанилүү дейт да. Өзгөчө адам баары бир көпчүлүк учурда кааласаң каалабасаң да визуалдык нерсеге аябай ишенет. Качан сен канча сом кирип, канча сом сенден чыгып атканын билсең, тизмесин көрө алсаң, анан ошол жерден анан арасынан мисалы ойноп, бул кир чыгашаны азайтып салайын, бул эмки жылы мисалы могул айда деген 5 жолу тойго барыптырмын. 5 жолу тойго ар бирөөнө 3 000 сомдон алып барганда эле 15 000 сомдун баары эле ушу тойго кетип калган турбайбы деген сыяктуу канча тойго барганыңды бир айдын ичинде билбешиң мүмкүн, бирок эгер баары дептерде жазылып турган болсо, ошону да көрүп коесуң. Мисалы, монча жолу кийим сатып алыптырмын, монча жолу ресторанда тамак жептирмин, монча жолу кофе ичип салган турбаймынбы деген нерсени мисалы бир жумада 2 3 жолу кофе ичип атсаң өзүңө билинбешиң мүмкүн, күндө ичпей элем да депчи. Бирок бир айда 20 жолу эле 200 300 сомдон кофе ичип кое турган болсоң, ал дагы бир кандайдыр бир деңгээлде чөнтөгүңөн акча түшүрүп аткан бир маселе келиши мүмкүн. Ошон үчүн бюджет бул алтын эреже да. Качан канча акча кирди, канча акча чыкты, ушул нерселерди эсептеп жазып алганда адамдын жашоосу кадимкидей жакшырат да. Бул Арстан экөөбүздүн жаңы үй бүлө куруп атканда биз бир аз үй сатып алабыз, бир туугандарыбызга жардам беребиз деп бир аз финансылык жактан кыйналганбыз, бирок ошол убакта Арстан экөөбүздүн үй бүлөбүздү сактап калган бир жакшы бир эрежелердин бири бюджетибиздин болгону болчу да. Кайда кетип атат, эмне кылып атат, ар бир нерсени кимибиз канча акча коротуп атабыз, канча акча кирди, каяка кимге эмне бердик, кайсы тууганыбызга канча бердик, ошонун баарын бирден жазчубуз да. Ошону көргөндө анан биз жанагы жогоруда айтпадымбы, акча тууралуу сүйлөшкөндөн уяласың депчи, анан
кечке сен канча акча короттуң, сен айдын аягында канча акчаң калдың деп бири бириңе сурагандан дагы бюджет жазып койсоң унчукпай ошол жерден өзүң көрүп анан рефлексия кылганга да мүмкүнчүлүк болот да. Үй бүлөлөр үчүн бул аябай маанилүү. Эмки айда ушул бюджетти кантип жасаш керек, бюджет жасоо ыкмалары деген теманы тандайын деп ойлоп турам. Эгер силерге кызык болсо айтып койгула. Эмки айдагы акчам кайда дагы темабыз ушу бюджет жасоо дагы болсун да. Ошол тууралуу суроолор аябай көп келип атат. Ошо бюджет жасаганга кеп кеңештерди айтып, анан мүмкүн болушунча кантип жасаш керек, эмнелерге маани бериш керек көрсөтүп бергенге аракет кылайын. Сөзсүз түрдө жазып койгула эфирди бөлүшкөндөн кийин астына. Андан кийин өнүгүү, бешинчиси өнүгүү, маалымат менен курчоо, финансылык сабаттуулук жана толгон токой травмаларыбыз бар экен деп атпайбызбы? Травмалардан арылып атканда көпчүлүк учурда жана библиотерапия деп айтпадымбы? Мисалы өзү адам өзүнө өзү жардам берип, маалымат алып, көрсө ушундай турбайбы деп психологиялык китептерди окуган сыяктуу эле ушу финансылык сабаттуулук жаатында дагы билим алып, окуп, мисалы мен эфир уюштуруп атам, мисалы ушуну угуп, мен айткан нерселердин ичинен силерге мисалы баары пайдалуу болбошу мүмкүн, бирок балким 2-3 пайдалуу нерсе боло турган болсо да, ошону илип алып, анан ошонун үстүнөн иштегенге аракет кылып баштоо деген сыяктуу дагы бул дагы аябай маанилүү нерселердин бири экен да. Ошон үчүн акчам кайданы мындан ары дагы эгер силердин колдооңор боло турган болсо, дагы ушул туурасында көбүрөөк сүйлөшөбүз десеңер, укмуш илимий изилдөөлөр жасалыптыр. Дүйнө финансылык сабаттуулук дүйнөсү аябай бай экен, акча психология дүйнөсү. Убакыт коротконго жараша силерге пайдалуу болсун дегенде үмүттөнүп атам. Биздин ушу акча психологиясында көбүрөөк айт десеңер, эгер силерден көбүрөөк колдоо келе турган болсо, бул проектибиз уланат да. Ошон үчүн оюңарды, пикириңерди, суроолоруңарды берип тургула. Анан айда бир эфир сөзсүз түрдө ушу акчам кайдага бөлгөнгө аракет кылабыз. Ошол туп-туура 1 саат сүйлөптүрмүн. Эфирим жакты деген үмүттөмүн. Азыр суроолорго бир сыйра көз жүгүртө коеюн. Анан эфирди жыйынтыктайлы. Сонун тема дейт. Чоң рахмат. Мен туруктуу акча таап бир жерде иштеп көрө элекмин. Себеби үйдүн кичүүсүмүн. Ата-энем андан кийин жолдошум карызлап келе жатат. Бирок турмушка чыкканда жолдошумдан күндө сураганда аябай жаман болгом. Ата-энем алдын ала эле камсыздап турчу экен деп ойлогом. Азыр 24 жаштамын, эч жерде иштебей, өзүмдү өзүм туруктуу камсыздабайм. Мен да иштеп баштасам чындап акча таба аламбы? Мен тапкан акчам бир жерге жетеби деп чоң акча табууга ишеним жок болуп, коркуум бардай сезилип жатат дейт. Акча табыш керек десе эле биздер деген аябай көп акча табыш керек, элдерден жарышыш керек деген түшүнүк болуп атпайбы? Кичинекей 1000 сом тапсаң дагы бул сенин кирешең да. Акча табыш керек, каражатың болуш керек, өзүң бир нерсе табышың керек десе эле сөзсүз очойгон акча таап, башкалардан көп нерсе көп кыйын болушуң керек деген түшүнүк эмес. Кичинекей болсо дагы иштеп көрүңүз, жөнөкөй бир канча сааттык жумуш болсо дагы сизге мисалы иштеп жөнөкөй өзүңүздүн күнүмдүк мисалы шампунь-мампуньдарыңызды алганга дагы өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүз болуп атса, аракет кылып көргөн аябай маанилүү да. Бул акча таап иштеп коомго аралашкан бул сиздин чөнтөгүңүзгө эле эмес, өзүңүздүн менталдык абалыңызга, өзүңүздү адам сезгениңизге да аябай пайдалуу да. Азыр Кудайга шүгүр аябай эле мүмкүнчүлүктөр аябай эле көп болуп калды. Анан иштегиңиз келсе иштеңиз, анан бизде дагы бир жаман нерсе бар, жумуштан уялабыз да. Мисалы мен студент кезимде дагы мисалы официант болуп же дагы ушул сыяктуу жумуштарда иштегенден аябай уялчумун да. Эмнеге мен иштебешим керек да, килтейген ала тоодо окуп атам депчи. Андай эмес да, жумуштун акча табуунун уяты жок да. Ошон үчүн кичинекей жумуштардан болсо такыр иштеп көргөн эмес болсо да, майда кичинекей жумуштардан болсо дагы акырын баштап көрүңүз, анан акырын ыгын таап аласыз да. Эң негизгиси баштоо да. Көп нерсе күтүп алуудан эмес, акырын баштаган аябай маанилүү да. Карыз жана кредит боюнча өз оюңузду айта кетиңизчи дейт. Бул боюнча да YouTube'да дагы видеолорум бар, бирок карыз жана карыздардан кантип кутулса болот, чыгашаларды кантип азайтса болот деген YouTube'да видеом бар, ошону дагы көрүп көрүңүз. Кредит алып атканда бизде көпчүлүк учурда кредиттин проценти канча, бул кредиттен алгандан кийин мага пайдасы кандай болот, бул кредитти эмне үчүн алып атам деген нерселер бизде көп жок да. Биздин үйдө деле кредит алына берчи, мисалы той бериш үчүн деле кредит алына берчи, көрсө сага пайда алып келбечү нерселерге кредит албаш керек экен. Бизде пайыздар укмуш жогору экен. Ошо кредит темасында дагы бизге мындай банк акча бекер берип эле кайра ошол эле мисалы 100 000 сом алсаң 100 000 сом берип койчудай сүйүнөбүз да, бирок чын чынына келгенде мисалы пайыз
27% боло турган болсо, 100 000 сом алсаң, аны мисалы ай сайын төлөгөндө compound interest деп коет, мисалы англис тилинде. Ай сайын төлөгөндө 27%дан да жогору улам улам бири бирине үстүнө катталып жана матрюшка сыяктуу төлөгөнүң үчүн ал 27%, 30%дан да ашык болуп калышы мүмкүн да. Мисалы билинбегениңиз менен мисалы 135 000 сом төлөп койгон болосуз да бир жылдын ичиндечи. 35 000 сом бул аябай чоң акча да. Мисалы 30% эле сиз бирөөгө процент берип атасыз деген сөз. Ошон үчүн бизде кредиттин, карыздын улам улам көбөйүп атканын себеби ошо жана кредит тарабында бизде бир аз маалымат жетпейт да. Эгер кредиттен, ошо карыздардан да кредит алгандан да пайдасынан дагы зыяны көбүрөөк экен эгер акылдуу колдонгонду билбесең. Инвестиция үчүн, мисалы бир өндүрүш үчүн, мисалы эң жөнөкөй эле айталычы, мисалы SMM адис болгон аткан болсоңуз, мисалы жөнөкөй бир Samsung телефонго караганда кредитке iPhone телефон алганымда мага кандай пайда алып келет? Мен жакшыраак контент жасайм, момчо кирешем болот экен. Ошон үчүн бул карызды алып атам. Жөн эле iPhone жакшы телефон экен, элдин баары алып атпайбы деген сыяктуу эмес. Ошол сыяктуу мындай инвестиция жасаган, түшүнүктүү алган аябай пайдалуу экен да. Анан мен ошол нерсени кийин өзүм финанс тармагында иштеп жүрүп, анан жана проценттерди көрүп, анан ишканалар өзгөчө кредиталарда аябай чоң немелерди жасашат да, изилдөөлөрдү жасашат. Анан ошондо көрдүм да мен. Көрсө кредит деген биз көргөн нерсе бекер берилип аткан акча эмес экен. Анын үчүн аябай көп изилдөө жасаш керек экен. Керек болсо кредиттердин арасынан да тандаш керек экен да, кайсынысы сага ыңгайлуураак болот деген сыяктуучу. Анан ошон үчүн бизде бир аз билим жетишпейт. Ошон үчүн карызыбыз, кредитибиз аябай көп деп ойлойм да. Мен да азыр балдарым менен үйдөмүн, күйөөм камсыздайт, бирок акча суроодон, бир нерсе алуудан тартына берем. Өзүм иштеген үчүн төрөгөнгө чейин акча келип турчу, төрөп үйдө отургандан кийин акча келбей стресс болдум. Студент болгондон бери эле иштеп акча таап калгандабы. Мен сизди дароо эле түшүндүм, Айсулуу айым. Менде суроо, эмнеге бир буюм алууда өзүмө жалко сезиле берет, скидкадан клиренс издеп же кымбат нерсени өзүмө ура көрүү абдан кыйын. Анан ошол кымбат буюм күйөөдөн күйөөнүн колдонууда элдерден уялуу, тартына сезимдер бар. Тегерегимдеги адамды ыңгайсыз, өзүн чүнчүтөт, чүнчүтпөй атамбы деп эле кийбей, тагынбай кала берет. Кантип өзүбүзгө кымбат баалуу же эч нерсе ыңгайсызданбай сатып ала алабыз дейт. Мунун аркасында көп маселелер бар болуш керек. Мисалы кымбат буюм сатып алаарда ошол нерсени сиз, кымбат буюмду сиз чын эле жакшы көрүп алып атасызбы же башкалардан көрүп алып атасызбы? Эгер сиздин чын жүрөктөн каалооңуз болбогон үчүн ошол нерсени тагынгандан кийингенден ыңгайсыз сезип атасызбы деген сыяктуу да. Мисалы мен мисалы чоң бренд кийимдерди алып кийбейм. Жанагы Gucci, Chanel деген нерселердичи, мисалы жана аябай көп бир канча миң доллар турган нерселерди албайм. Себеби мен андай ал нерсе менин бюджетимдин көпчүлүк ордун ээлеп калат да. Мисалы ооба мен аябай бай аял болгон болсом, миллиондорду таап аткан болсом, мен үчүн эгер бюджетимдин мисалы 1%-ынан төмөн корото турган, мисалы чыгашаларым боло турган болсо, мен аны алышым мүмкүн болот жана бирок күнөөлүү сезип атканыбыздын бир себебинде дагы мисалы бюджеттен, пландаган нерседен көбүрөөк коротуп атканыбыз үчүн да өзүбүздү бир аз аркасында күнөөлүү сезип жеп атышыбыз мүмкүн да. Ошо мисалы мен өзүмдөн ошол нерсени билем. Мисалы Dyson эмнеге албай атам? Алууга мүмкүнчүлүгүм бар, бирок Dyson'дун акчасына мисалы жолдошум менен бир жыл бою ресторанга, айына бир жолу ресторанга баруу мүмкүнчүлүгүм бар экен деген нерселерди башка нерселерге салыштырып көргөн үчүн мындай эле $30 эле фен менен эле чачымды фендеп турайын деген сыяктуу түшүнүккө келдим да. Ошон үчүн бул уялгандык эмес, менин оюмча аркасында бул да изилдеп көрчү маселе, бирок аркасында сиздин ошо короткон акча үчүн дагы бир аз эме ыңгайсыз болуп атышыңыз мүмкүн да. Ошо акча коротуп атканда, ошол кымбат баалуу кийимдерди сатып алып атканда өзүңүздү күнөөлүү сезгениңиз үчүн. Себеби жана you can't afford деп коет го, жана алуу мүмкүнчүлүгүң жок депчи. Мисалы алуу мүмкүнчүлүгүң жок нерсени түшүнүп атканың үчүн дагы анан ошол нерсени буюмду алгандан кийин ошол сизди ошол сезимдерди, өзүңүздү күнөөлүү сезген сезимдерди элестетип, анан кийип чыккандан да тартынат болушуңуз керек да. Ошон үчүн дагы бир сыйра ошондой кымбат баалуу кийим сатып алаарда эмне үчүн сатып алып атасыз, ойлонуп көрсөңүз болот да. Анан сизди эмне үчүн, эмне триггер кылып атат, изилдеп көрсөңүз болот да. Мен мисалы
мени эмне триггер кылып атат деп, мисалы Дайсонду эмне үчүн ойлоп калдым деп, себеби элдер Дайсонду кайра интернеттен чыгарып аткан үчүн көрүп турмун, болбосо ал жок эле жашап атканмын беле деген сыяктуучу. Ошон үчүн мындай эмнеден таасир алып атам деп ойлонгон аябай маанилүү окшойт да. Анан өзүңдү сыйлоо деген нерсе сөзсүз эле кымбат бир нерсе алып, анан жанагы Cartier'дин шакегин тагынуу деген нерсе эмес да. Бул өзүңдү сыйлоо деген нерсе өзүңдү аябоо да. Эгер өзүн сыйлаган адам өзүнүн бюджетинен ашык бир нерсе алып, анан өзүнүн аркасында өзүн күнөөлүү сезе турган абалга алып келбейт да. Өзүн сыйлоо деген нерсе хайп болгон нерсени, ошол жакшы маркетинг жасалган нерсени сатып алуу менен өзүңдүн бюджетиңе аяр мамиле жасоонун айырмасы бар да. Бул туурасында да пост жазгам. Бизде бир аз тилекке каршы ошо соц тармактардын жана эл эмне дейт деген таасиринен биз бир аз ошол нерсени бир аз туура эмес түшүнүп алганбыз да. Менин оюмча сурооңузга жооп бердим деген үмүттөмүн, бирок кийинки айларда каралчу темалардан, кызыктуу темалардын бири экен. Бирок бүгүн жалпы бир киришүү болду, анан мунун ичиндеги ар бир пунктту өзүнчө караганга аракет кылабыз, анан сизге да жоопту кат болуш керек деген үмүттөмүн. Менин кызым 2,5 жашта, дайыма бир нерсе алам десе эле мани жок дей берчү. Кээде дүкөнгө кирип өзүмө кийим карап атсам, апа жүрү бизде мани жок дейт. Бир кызыктай абалда калдым, эмне деп айтаарымды билбей калдым. Көрдүңүзбү, ошо акча темасындагы аябай бала менен ачык сүйлөшкөн аябай маанилүү да. Эмнеге биздин акчабыз жок, эмнеге биздин акчабыз бар? Балага бир нерсе сатып берген атканда, мисалы кээде көпчүлүк ата энеге оңой да, мисалы айтып койгончу, мисалы шоколад балага зыян боло турган нерсени сатып алар да. Бул нерсе сенин тиштериңе курт алып келет, анан тишиң курттаса доктурга барып калышыбыз мүмкүн. Андан көрө муну жебейсиңби деген сыяктуу сүйлөшүүлөрдү жасаганга караганда акчам жок деп койгондо бала батыраак басып калышы мүмкүн да. Жакшы бир жооп болуп калып, анан мындай дефолт деп коет го англисче, мындай рефлекстүү түрдө колдоно берген үчүн бала акчабыз жок болгон үчүн биз ушул нерселерди сатып ала албайбыз деген түшүнүк болуп калышы мүмкүн да. Анан ошон үчүн бала кичинекей 2 жашта болсо, 3 жашта болсо, мына ушул 3 жаш дейт да, финансылык сабаттуулукту балага аябай үйрөтүп баштоонун негизги возрастı 3 жашта башталат дейт. Мына сиздин кызыңыз туура келип калыптыр. Ар бир маселени сүйлөшүп үйрөткөнгө аракет кылып баштаңыз да. Биз Алмамбет кичинекей кезинен эле дүкөнгө барганда бир эле оюнчук сатып аласың деген бир эрежебиз бар да. Үйдөн баратканда бүгүн эмне сатып аласың деп сурайбыз, анан дүкөнгө барганда бир деле алат да. Мисалы 2-3 оюнчукту кээде көтөрүп келгенде баарын сатып бербей, бирөөсүн эле алышың керек, танда бирөөнү деп айтабыз да. Бул так хэштег албайсың деген нерсе эмес, бир деле аласың. Бул баланын ошо сарамжалдуулук жана напсисин тыйганды кенедей кезинен үйрөтүү да. Сага азыр эмне керек? Мисалы кээде өткөндө барганда таштанды машинесин сатып алгым, таштанды машине алам деп айтты. Таштанды машинесин эле аласың. Сен ошону алам деп келбедиң белең деп айттык да. Мисалы дүкөнгө келгенде бул кичинекей кезинен ошол жана напсисин тыйганды дүкөнгө киргенде мага эмне керек, ошону эле алып чыгам деген адатты үйрөтүп коюу. Бул да финансылык сабаттуулуктун аябай бир жакшы бир фундаменти да. Ушул сыяктуу түрдүү балага финансылык сабаттуулук үйрөтүү деген темада кеңири карайбыз, бирок ушул сыяктуу кичинекей бир методикалар бар да. Ошолорду үйрөтүп баштасаңыз дагы болот. Кызыңыз азыр аябай сонун жашта экен да, ошолорду бат эле үйрөнүп алат. Айтпаңыз, башка жокторго аябай таасири тиет экен. Мисалы сиңдим шүгүр кылбай Кыргызстанда люкс жашоону көргөзгөндөрдүн айынан жашоосуна ыраазы болот. Ушу тилекке каршы көрдүңүзбү? Ошо бизде азыр аябай блогерлердин баракчасын карасаңыз күндө эле гүл да, күндө эле кооз. Мен өткөндө бир блогерлердин видеолору чыгып калды, анан ушу тойду көптөн бери күткөм деп мындай тойду да күтүшөт экен да. Башка бирөө бир жака тойго жасанып бара турганчы, мындай жашоо ушундай бирөөлөрдүн тойлорун, кооз кийимдерин караган менен ибарат болбош керек да негизи. Жана ошон үчүн кайра эле качан ар бирибиз өзүбүзгө болгон ишеничтин үстүнөн, качан ар бирибиз өзүбүздү баалаганды үйрөнүп иштеп, баалаганды үйрөнүп баштасак, анан акырындык менен өзүбүз эле андай контентке кызыкпай калабыз. Акырындык эле менен өзүбүз башка бирөөлөрдүн ошондой нерселерине таасирленбей калабыз да. Ал нерсени да түшүнүп баштайбыз да. Ошон үчүн бизде азыр кайсы нерсе көбүрөөк реакция ала турган болсо, ошону кайра көбүрөөк киргизишет да, киргизесиң да. Мисалы Инстаграмда ошол сыяктуу эле гүл алган, кооз көйнөк кийген, люкс жашоону көрсөткөн контентке көбүрөөк реакция болуп, эл көбүрөөк ошол нерсеге кызыгып аткан үчүн анан ошону кайра көрсөтүп, анан жакшы бир маркетинг эмеси кылып алышты да. Анан тилекке каршы ошону да түшүнүш керек да. Ошон үчүн агартуу иштерин жасаганыңыз аябай маанилүү. Бүтүр болгон жөнүндө кино кандай аталарын айтып коесузбу дейт. Макул, мен ошону карап көрөйүн, шилтеме таштаганга аракет кылам. Эми көрсөңөр аябай күлкүлүү, балки орусча субтитрлери болобу билбейм. Англисче түшүнсөңөр, түркчө түшүнсөңөр ошолорду көрсөңөр болот да. Ар курстарды окуу жана акырына чыга албоо буга оюңар дейт.
Буга сунуштайм салтаналык айым менен психолог прокрастинация, улам аркага жылдыруу боюнча сонун эфир өткөнбүз, ошону көрүп көрүңүз. Сурооңузга жооп аласыз. Ошол жерде биз булардын баарын талкуулаганбыз. Ал кинонун аты «Жмот» дейт. Мына «Жмот» деп издеп көргүлө, чыгат экен, орусчасы бар турбайбы? Айсыла эже, эгерде апаң менен мамилең жаман болсо, акча оңой менен таба албайсың деген сөздөрдүн канчалык чындыгы бар дейт. Тилекке каршы бизде ата энелер балдарын тарбиялап атканда мындай өзгөчө балдарынан да адам бири биринин жанында өзүндөгү кемчиликтерди маңдайындагы адамдан көрөт да, адам бири биринин күзгүсү болот да. Ошон үчүн мисалы кээ бир адам өзүндөгү кемчиликти балдарынан көрүп ошол нерсени проекция кылып баштайт. Мисалы ошол эле кайненелер мисалы келинине катаал го, аябай Малаке мырза да дайыма айтат го эфирге келген сайын. Эмне үчүн кайненелер келинине аябай катаал мамиле жасашат десе, өзүндө болгон кемчиликтин баарын өзүнүкү кемчилигин ошол келиндин күзгүсү аркылуу көрөт депчи, проекция кылып көрөт депчи, өзүн көргөн үчүн анан келинине жини келет депчи. Ошол сыяктуу эле бул сизде көйгөй акча таба албайсың деген нерсе сиздин көйгөйүңүз эмес, апаңыздын көйгөйү болушу мүмкүн да. Апаңызды анализдеп, апам кандай адам, апамдын финансылык сабаттуулугу кандай, финансылык бакубаты кандай деп анализдеп көрсөңүз, сурооңузга жооп табасыз. Анан ошону түшүнгөндөн кийин, апаңыздын проблемаларын түшүнгөндөн кийин, апаңыздын сизге айтып аткан сөздөрү көпчүлүк учурда сиз жөнүндө эмес эле өз жөнүндө экенин кадимкидей түшүнүп каласыз да. Мен мисалы көп адамдарга таарынбай калганымдын эң негизги себеби алардын мага айтып аткан нерселердин көпчүлүгү чынында өзүлөрүнүн көйгөйү экенин көрүп калдым да. Бул такыр мага тиешеси жок да. Мисалы мага келген жана хейт комментарийлердин да көпчүлүк учурда мага такыр тиешеси жок да. Карасаң ошол адамдын өзүнүн ичинде болгон аябай чоң көйгөйлөрү болот да. Финансылык сабаттуулук боюнча китептер сунуштай кетиңизчи дейт. Биринчи эле китеп азыр мен аябай жактырып окуп атам. Ушул китептен окуп баштагыла азыр убактым болбой атат айтып бергенге, бирок Psychology of Money, акчанын психологиясы деген китеп, бул өзү көп жыл бою ушу акча экономика темасында жазган журналист, жазуучунун китеби да. Илимий изилдөөлөргө, сонун мисалдарга жасалып жазыптыр. Ушу акчанын психологиясы мүмкүнчүлүгүм болгон убакта айтып бергенге, биздин китеп клубка айтып бергенге аракет кылам, бирок аябай жакшы китеп экен. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ушуну окуп баштооңорду сунуштайм. Анан акча блокторун чечип берем дегендерди канчалык чындыгы бар? Чынын айтсам, канча акча тапсам да берекеси болбой жатат. Проработкалардан пайдасы тие, ошондой жакшы иштеген техникаларыңыз барбы дейт. Азыр бизде ушунчалык курс көп, анан алардын курстардын контексттерин билбеген үчүн мен азыр алардын пайдасы тиеби, пайдасы тийбейби айта албайм да. Бирөөнүн эмгегинде алып эле такыр жокко чыгарып салгым келбей атат. Бирок акча көйгөйү бүгүн, травмаларды бүгүн сөз кылбадыкпы? Көпчүлүк учурда сиздин акча көйгөйүңүздүн себеби акчаны туура эмес коротконуңуздун дагы да. Мисалы белгилүү бир жакшы бир сөз бар го. Сени кирешеңдин көптүгү эмес, акча коротконду билген адатың, билген өнөрүң бай кылат депчи. Мисалы канча акчаң болсо дагы коротконду билбесең, напсиңди тыйганды билбесең, акча менен жакшы мамиле курганды билбесең, байыбайсың да. Канча киреше кирсе да куту жок болуп учуп кетип атканын себеби сиз ошол куту жок деп айтып атпайсызбы? Мисалы сиз чыгашаларыңызды анализдесеңиз, акчаңыздын кутун көрөсүз да. Мен сунуштайм, ушул бүгүндөн баштап эмнеге акча короттуңуз жазсаңыз, ошонун баардыгы аябай кадимкидей чыгып калат. Менин мамам дүкөн иштетчү, кичинекей комок деп коебуз да. Анан ошол жерде кадимкидей күндө товар алганы барганда, жөн эле базарга барганда, мисалы 5 000 сом алып чыктым, 10 000 сом алып чыктым деп барганда, кайра келгенде тыйынына чейин эмне кылдым деп жазып чыкчу да. Бүгүн эмне алдым, келиптири, келбептири деп анан ошентип мамамдан мен ушу жана бюджет жасоо, акчаңды жакшы башкарганды билүү керек деген нерсени мен ошо мамамдан үйрөнгөм да. Себеби кирген акчасынын баарын чыкканына чейин бүт жазып чыгат. Менин кайненем, апам дагы ошондой да. Чоң килтейген дептери бар. Кирген айлыгын жазат дагы, андан кийин анан бүт чыгашалардын баарын жазып чыгат. Жана тойго болгон катыштардын баардыгын да жазып чыгат да. Ошол себеби акчам кайда деген суроо адамды стресс кылат да. Биздин долбоордун аты да акчам кайда болуп атпайбы? Акчаң кайда экенин билбей калганыңдын себеби сиз акчаңды кайда коротконуңду билбейсиң да. Кирешең белгилүү да баары бир, айлыгың белгилүү. Анан чыгашаларыңды билбегениң үчүн ошон үчүн дагы көйгөйлөр пайда болот. Ушул акыркы суроо болсун.
Анан кийин эфир жыйынтыктайлы. Жолдошу менен акча маселесин ачык айтпайт, ошонун айынан көп уруш болот ортодо. Тебе не обязательно знать дей берет дейт. Бул теманы өзүнчө карайлы, балким психолог да чакырып келгенге аракет кылам. Эмне үчүн мисалы бизде аябай көп жазат, мисалы мага аябай көп айып жазат, күйөөмдүн канча акча табаарын дагы билбейм депчи. Анан бизде акча маселесин сүйлөшкөн ыңгайсыз деп атпайбызбы, ошон үчүн мамилелерде курула турган нерсе ар кимдин албетте үй бүлө баалуулугу, күйөөнүн образы, аялдын образы ар бир үй бүлөдө башкача, бирок ушул акча мамилесин маселесин аябай ачык сүйлөшүп алган аябай маанилүү да. Мисалы мен билбейм да кантип үй бүлөлөр мындай кокус бир нерсе болуп кете турган болсо, мисалы жана көп аялдын мындай кароосуз, эч нерседен билими жок калып калганын себеби ошол болуп атпайбы? Күйөөсү эмне кылып атканын, канча акча таап атканын, үйдөгү бүт хозяйствону ошо акча нерсесин өзү башкарып койгон үчүн мындай эме болуп калып атат да, мындай ситуациялар оор болуп калып атат. Натыйжасы убагында мисалы күйөөң камсыздап жүргөнүн үчүн эч нерсе билбеши мүмкүн, бирок кокус бир күнү күйөөң жашооңо жок болуп кала турган болсо, мындай хаос башталып кетет да. Ошон үчүн акырындан ачык сүйлөшүп баштаган пайдалуу да. Ошон үчүн жанагы мисалы бюджет темасын карайбыз эмки айда. Ошол жерде үй бүлөлөр бюджетти кантип түзсө болот, ошону да карап көрсөк болот да. Балким жолдошуңуз сиз менен сүйлөшкөнгө ыңгайсыз болушу мүмкүн. Мисалы мен ачсам мен уялчумун, мен деле акчаны ар бирөөнү канча акча таптың, эмне кылдың деп сурап, кана акчаң деп сураганданчы, себеби чоң кишиден эле сурай албайсың да, кайда айлыгыңды кайда бараттың деп сураткан дагы уят да эмичи, анан сурай албайсың да. Бирок качан үй бүлөлүк бюджет жасап, анын дагы кошулуп бюджетке жооп берүүсү, жазып ичин толтуруусу, анан сен дагы ошо кошумчаларыңды жазсаң, анан кадимкидей кадимкидей пайдалуу болот да. Кийинки сабак качан болот дейт. Бизде бул жалпы чөйрөдө бизде айына 4 жолу түз эфир болот, жума сайын. 2 жолу адистер, психологдор менен, анан бир жолу шеринебиз бар. Биз кадимкидей баарыбыз микрофондорубузду, камераларыбызды киргизип алып, маселелерибизди байланышып, сүйлөшүп турабыз. Ошо шерине убагында дагы ушул маселелерди талкууласак болот. Анан ошол нерсе эфирлердин 4 эфирдин бирөөсү сөзсүз түрдө акчам кайда, ошо акчанын психологиясы, финансылык сабаттуулук боюнча болсун. Мен 10 жыл үйрөнгөн эмгегим жөн эле макул деп жыйыштырып койбойм, мүмкүн болушунча сыгып, собун чыгарып, ширесин чыгарып бөлүшкөнгө аракет кылайын. Эмне билсем ошонун баарын, эмне окусам ошонун баарысын айтып берейин деп аябай үмүттөнүп атам. Эгер бул кайра жаңы долбоор, эгер 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 дагы улануусун кааласаңыз, дагы кандай суроолорду уккуңуз келсе, жазып турсаңар, анан ошого жараша айтып турасыз. Аябай 1,5 саат сүйлөп чарчап кетип окшойт, сүйлөй албай калдым. Негизи айткым келгени, бүгүнкү эфирди жыйынтыктайын. Адам бүтүн адам да, бүтүн организм. Адамдын жашоосу качан оңолуп, жакшы болуп баштайт? Өзүн мисалы адамды колдоп карап көрө турган болсоңуз, сиз боло турган болсоңуз, жашооңуздун ар бир компонентин карап, анан ошого жардам берип баштаганда, мисалы мээңиз, психологияңыз, нерв системаңыз бул эле боло турган болсо, мисалы акчаңыз, ден соолугуңуз, дагы мисалы кызыкчылыктарыңызга көңүл бурганыңыз, жакындарыңыз менен болгон мамилеңиз деген нерсе, ушул нерселердин баарын майда тегеректен нерселерибиздин баардыгын оңдогон үчүн анан сиз бир бүтүн адам катары бактылуу болосуз. Жана көп курстардын жардам бербей атканынын себеби сиз психологиялык эле кичинекей маалыматты алып, тегерегин башкаларды ойлобой коюп атасыз да. Ошон үчүн ушул баягы дени сак мамиле чөйрөдө, дени сак мамиле деп атканыбыз жалгыз эле психология эмес, бизди бүтүн адам кылып, жашообузду иш жыл мүмкүн болушунча жакшырта турган абалга алып келүү. Анан ошол нерсенин эң жакшы компоненти дагы акча болуп атат. Анан эфирди жыйынтыктап, менин китебим кайда кетти? Бул айда китеп клубда Атомдук адаттар китебин окуп атабыз. Ушул китеп дагы силердин финансылык сабаттуулугунду оңдогонго каяктан баштайм деп атпайсызбы? Мисалы ушул китеп азыр даяр, орусчасын, англисчесин биздин китепканабызга электрондук түрүн бөлүшүп койгонбуз. Кыргызстанда, Бишкекте ар бир дүкөндө, Кыргызстанда бардык региондордо китеп дүкөндөрүндө бул дүйнөлүк жакшы китептин кыргызчасы которулуп Атомдук адаттар деп сатылаптыр. Мүмкүн болушунча окуп катышууңарды сунуштайм. Бул китепти мен кайра окуйм. Мен көп бул китеп жаңы чыкканда окуп чыккам, анан азыр ичиндегилерин унутуп калдым, бирок кайра окуп чыгып, анан бөлүп айтып бергенге дагы аракет кылам. Ошо сөзсүз түрдө ушул китепти окусаңар, кадимкидей адаттарыңарды калыптандырып, ушунун ичинде бир бүтүн адам катары өзүңөргө кантип жардам бере аласыңар, суроолоруңарга жооп табасыңар. Эфир пайдалуу болсо, суроолоруңар болсо, силерге жаккан эң жаккан жерлери кайсы болду, мындан кийинки эфирлерге сунуштарыңар, менин эфиримде жакпай калган кайсы жери болду, ошолордун баардыгын ачык жазып койсоңор,
учеберем чогуу өнүктүрүп аткандан кийин силердин жардамыңар менен дагы бир жакшы деңгээлге алып чыгабыз деп үмүттөмүн. Пайдалуу болду деп үмүттөмүн. Жакшы калгыла, өзүңөр жакшы карагыла, баарыңарга алгач өзүңөр менен, анан жакындарыңар менен, анан чөнтөгүңөр менен ден сак мамиле каалайм. Дем алыш күнүңөр жакшы өтсүн. Кайрадан аманчылыкта көрүшкөнчө. Анан бул китепти дем алыш күнү убактыңар болгон кезде телефон караганын ордуна бул китепти окуганды анан күндө калтырбай кечинде убактарда бир 5 мүнөт 10 мүнөт болсо да убакыт бөлүп жанагы ыраазычылык күндөлүгүн жазып коюңарды сунуштайм. Себеби айдын аягында кандай сонун жыйынтык болуп, өзүңүзгө ыраазы болуп, өзүңүздү бир бүтүн адам сезип калууңузга, дагы бир тепкич жакындаганыңызга мен ошол нерсеге ишенем. Чоң рахмат, жакшы тургула анда, э?